Саламатсыздарбы? Аты-жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Жалал Абадтамын. Анан ушул Жалал Абадты дагы көбүнчө айтып каласыздар, ушу Жалал Абадка кел Ыдырыс, Жалал Абадты дагы көрсөт деп. Анан азыр Жалал Абадтагы болуп аткан иштерди, анан болбой аткан иштерди бүт көргөзүп берейин деп атам. Ошо Баткен сыяктуу, Ош сыяктуу эле азыр Жалал Абадта дагы байкашыма караганда монондой снос деген нерселер пайда болгон окшойт. Бирок бул жерде бир аз кагазга ороп атышыптыр. Снос деп жазбай эле монтип снос боло турган дуалдын өлчөмүн гана жазып кетип атышыптыр. Азыр мына жакта ошо мэриянын кызматкерлери жүрүшөт окшойт. Булар баягы салам алейкум. Азыр мына ал дегени жылдыр дешип атабы? Сиздерге келип айтып кеттиби же кандай кылды? Жок, ала айткан жок, эми келип айтат. Эми келип айтат. Эми айтабы? Ооба, айтпады. Силер түшүнүп койдуңар. Жазып эле кетти да. Силер өзүңөр түшүнүп алдыңар. Ооба. Макул. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тез Көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Саламат, кандайсыздар? Мэриядан окшойсуздар. Сиздер мэр өзү дагы барбы же? Жок, азыр алдын ала тактоо иштери эле жүрүп атат. Снос деп ошон үчүн снос деп жазбай атасыздарбы сиздер? Жок, биз жазбадык. Азыр тактоо иштери эле жүрүп атат. Бул деген мына бир тактоо дегенде эмне деген мына азыр 1,5 метр деп жазып кетипсиздер мынанда. Бул биз жазбадык. Эмне? Азыр эле чыктым мен. Өзү эмне иш кылдасыздар азыр? Ошону айтып берсеңиздер, мен атым Ыдырыс. Тактап жүрөбүз. Тактаганда эмнени тактап атасыздар? Жерди, элдердин документтерин карап. Ошондо эмнесин? Баягы чыгып кеткенимби же кирип кеткенимби? Бул боюнча азыр эме жооп берип койсун да. Ким? Бул ким? Бизге жооп берип койгон да. Менин машина ел боюнча үйдө кабырстан бар. Ошол үчүн вопрос жасасам, ким жооп берер экен буга? Азыр. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. Кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкта дистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Салам алейкум. Кандайсыздар? Чоңу сиз окшойсуз? Жок, эми. Группанын. Мына жамааттын дейм. Жамааттын чоңу сизби? Ооба. Кандайсыз? Мен атым Ыдырыс. Тааныйбыз. Жалал Абадка келип калдым эле. Анан Жалал Абадта мына болгон иштерди, болбогон иштерди да көргөзүп берейин деп атам. Болуп аткан ушу жол кеңейип атат. Жол кең. Азыр мына жазып атканыңыздар эмне бул? Бул эми ичкери кириш керек жол. То есть снос болуш керек. Снос болуш керек. Эмне снос деп жазбай атасыздар аны? Эми буларга биринчи тактап, анан кийин чыгаргандан анан жазабыз да. Биринчи азыр канча метр, канча ошону эле көрүп кеттибиз азыр. Бизде Оштун баягы эме бушлат кийген мэри бар. Аны жакшы таанысаңыздар керек. Ал киши дегенде эле ошо снос деп жаздырып атат го. Сиздерде эмне? Биз каякта. Азыр ошондо жазып кетсеңиздер макул. Качан снос болот анда? Тез аранын ичинде болуп калат эми. Бия чечилген. Чечилгенде эмне чечилиш керек? Эми компенсация үйдүн эгер кызыл актын немелери туура чыкса, босакты өзүнө өрткөнө болсо компенсация төлөп берет. Компенсациянын тарифтери чечилгенби өзү? Мисалы 1 метр жерге канча дегенде. Эми башталды да мына. Буну баягы көз карандысыз баалоочу баалайт. Азыр бул биринчи эле көчө окшойт, Мисалы мен кече көрдүм, кече шаардын ичинде жүрдүм. Шаарда бир дагы мындай жазуу көрбөдүм эле. Бүгүн көрүп калдым да. Бул биринчи көчө ушул жактан башталды. Ушул жерден баштадыңыздар. Саат канчада чыгып атасыздар? Жок, эми иш болгон маалда эле чыгып атабыз дайыма. Жок, багымдаттан Жок. чыкпай атасыздарбы? Демек, эмгек кодексин сактап атпсыздар да сиздер. Бизде Ошто эмгек кодекси деген жок. Саат 6-да мэр ойгонот экен.
Анан жанагы багымдатты окуп алып эле, оозду жаап алып эле чыгат экен. Жана өтүгүн кийип, бушлатын кийип алып. Анан ошто кээ бирлер айтып коюшат, бизде эмгек кодекси деген бар эле. Саат мындай 8:30-9-да иш башталат эле. А бул мэр келгенден бери саат 5:30-6-дан баштап уктабай калдык дегендер дагы бар. Бирок эми аны ачык айтышпайт. Анан эми мыйзам, эми аны жакшы деп жаман деп айткандан азыр карманып турайын, а бирок эми мыйзам бар да. А булар азыр Жалал Абадта бир аз ушул мыйзам маселесин карап атышат окшойт. То есть мынантип жазып кетип атышат экен, бирок снос деп жазбай атышыптыр. Азыр биз жөн гана тактап атабыз деп атат. Анан булардын компенсация маселелерин чечип туруп, анан кийин жылдырабыз дешип атат. То есть эми бул башка маселе. А бизде ошто палуанчасынан болуп атат. Шарт таңгамал келет, эл уктап атканда эле. Дуалдын сыртына снос деп эле ошентип мынча метр экен деп жазып туруп снос деп жазып коюп атышат. Анан эртеси ошодон кийин эле келип жанагы четин бузуп кетип атышат. Бузбаса ошодон мындай бир сигналды түшүнбөсө үйдүн ээлери, анда шарт эле келип туруп жанагы кран менен бузуп атышат да. Салам алейкум. Кандайсыздар? Саламат. Азыр эмне дешип атат булар? Mo çoğunlar gelip. Kalem bile nima degan yapışamiz işte. Ha. Emin söyleyeceksizdir. Ha, bulacağınızlar da korsok bolar mı uyumuzda? Hazır bunu 1.60 dep жазып koyuptur. Anan aytты sizlerge mınça beremiz, mınça çıkыңızlar, mınday dep. Şamba günü nimeye barılar dedi. Nereye? Meriyaga? Ha. Meriyada söyleşemiz deşti. Ha, sizler de bunu jerinizler жылдыр dese ne kılasızlar? Жылдыр olsa bile alırız. Bulacağınız kengireli okşaydı ha? Korsok bolar mı? Körük. Ay. Özü negizi bulacağınız çında öyle kengireli eken. Hem men sizge hazır bir sizde ayıptap mınça çıkıp ketipsin, kirip ketipsin degenden alısmın. Bирок эми мындай эми 1,5 метр кирип койсоңуз көп деле жериңиz азайбайт экен өзү, а? Nimasi boyunca manav devam to'liq qurilgan. Ha. Krasniy liniya men chiqarib yo'q. Joy эми ол O'zini joyida. эми красный линия деген ал өзгөрө берет. Ал мисалы шаар чоңойгон болсо, чоңдор келип туруп, мынча метр чоңойтушубуз керек экен деп, анан баягы планды сызганда ошо сызып коет, ошол красный линия деп эсептелип калат. Анан ага мисалы үйүңүз турса деле, ал красный линия болуп кала берет ал. Анда маселе жок. Ал мурунку план боюнча берилген да эми булар. Мурунку план боюнча берилген да эми Союздун малындагы туурабы? Андан бери эл өстү, машиналар көбөйдү дегендей да эми. Аны эми эл кандай түшүнүп атат, кандай кабыл алып атат? Сизден не болду? Şu ettimaz uyda kabriston bor edi. Үйүңүздөрдө мазар барбы? Gazar. Alsak körüz. Ал көрүстөн не, үйдүн ичинде кандай көрүстөн болот? Benim çoğu atamı yerleri bakın bu. Hı. O şeyinde özün yerinde bu yerlerde. Ha. Özün böyle bir tukanları gel. Ha. Özün murda kızları gel. Adel böyle de az bölüp koyat hazır. Ha. Bazen var o. Aha. Hem bölüp koyat yerde şimdi kon. А, ошондо ушул тамаркандын ичине эле Tamarsan işe boğun. Belli o канча адам көмүлгөн ошондо? 64 degen. 64 адам Oymuş. сөөгү бар бекен, а? Şimdi degen. Ben bu ette Olan evde çoğu adam jatat. Hı. Özüm bir tuğ çoğu atam atas. Aha. O atam enesi jatat. Bu şimdi ekenini bilip kayanı ben işte o geçti. 64 ta adam bağır degen. Hı. Kim kanday bileyim. No lekin men bir tuğanlar bağır bir ta urudan takıyanlar. Bak özünün atasın, özü urularını aşıya koygan ekan da. Ahir özü maşa 1919 yılı bolsa kerak. Atam aytadilar, men anamdan 11 yaşında qolganman. O'sha ko'milgan. O'shandan keyin qo'yilmagan ekan. Aha. O'sha bo'yicha menda turadi, hozir men stroyka qildim debdi, boqib qo'yganman. Endi hozir ko'chirish kerak bo'ladi. O'sha вопрос qanday chechish, hozir yurishgan aytdim. Uka Murzani jeri qanday chechiladi? Men uni olishim kerakmi? Unda qanday ulardan javob bo'ladi? Ne qilishim kerak degan savollar bor hozir vопросlar. Ошондо көрүстөн кылганда ошол наркы төрүнөн баштап коюп келген экен да. Ошондойбу? Төрүнөн баштап мына этекке карап. Туурабы? Bu kattalar birinchi qo'yilganda, Ha. bo'lib olib turib, oxiridan lekin bu burada to'xtatildi deganda bu qo'ygandan keyin to'xtatilgan qo'ygan Nagornoga ochilgan. Bu atepan 1919-yili pastelli qo'yilgan. 19-жылы коюлган дең. Shunday bo'lsa kerak. Men otam aytishi bo'yicha men 11 yoshimda qolib ketganman. 19-жыл болгон болсо 100 жылдан өтүптүр да анда.
Babırım özümüz haligi öz çoğuntamız o. Çoğunlamda. ооба. Endi bu yerda so'roq qilmasdan, men so'roq qilmasdan shu qilyapti. Endi hozir bizni chizilarsan deyapti-da. O'shanga aytyapman, nima qilish kerak? Virus hozir so'ragandim. Nima qilish kerak bu yerda? Өзүңүздүн оюңузча эмне кылыш керек өзү? Эгер olish kerak, tepa-tep qo'yib qo'yibman, jo'lda qo'yibman. ооба. Kalib o'shani Onu alıp masalasi qanday chechiladi? O'zi bu yerda kalib qo'yaman-da, qo'shamda. O'sha masalasi qanday chechiladi? Просто zakon tarafi qanday chechiladi? Diniy tarafdan boram masjidga. Bu qanday chechiladi dedi. O'shani qarab duo pataq qilib, ehson-pason qilib qilamiz-da endi. тура. U yog'ini bu dinni bu yerda so'raymiz. Zakon tarafdan so'rayapman-da. Zakonda qanday bo'ladi? O'shuncha bergan men bitta ham stroka qilgan emasman-da. Bo'lsa yo'lda bo'yida har qancha stroka qilsam qo'ysam bo'ladi. Lekin men cho'ng'aylar uchun bu yerga hech nima solgan kelmagan emas-da. Өзү диний жактан кабарыңыз барбы өзү? Эмне дешет мындай 50 жылда дейби же 100 жылда дейби, алса боло берет, кайра иштесе боло берет дешеби, кандай дешет өзү? Men oldin 75 yil. Ha. Keyin eshitganim 50 yil dedi, keyin hozir 30 yil dedi. Zakon bo'yicha. Ishlatsa bo'ladi deb aytadi endi. U masalan ishlatsa bo'ladi. Ben bilim egasi bo'lsa, masalan siz ham cho'ng'otangizni murdasi tursa tepalab uni bitaka qilasizda, to'g'rimi? Va buni ehtiyotlab qo'yasiz. Va cho'ng'otamiz oldiga boramiz-ku. Endi birovlar bormasi mumkin, lekin siz bilan biz uchrashamiz-ku, to'g'rimi? O'shuning uchun shu yo'llarni qilish kerak. Diniy yo'lda haligi dinda aytilgan общий bor, individualniy bor-da. Masalan bizda individual o'zim ishida bir o'zimni cho'ng'otamda, otam otasi, otam enasi-da. To'g'ri. Uni vaqti o'sha boshqacha bo'ladi-da uni. Uni решенияsi. Андан берки ошол 1919-жылдан берки туугандарыңыздар алар жанагы өкмөттүн көрүстөнүнө коюлуп аткан. Ошондой. Туура. Шуну hozir yurishda Азыр сизди ойлонуп аткан ушул экен да? Ошондо азыр эгерде наркы 1.60 деп жазылган болсо наркы, ошондо мына турба турат-у. Салба. Bizde salbadan oldu. Ya maşıma 3 kilo da batat, manga var. 3 kilo maydan da batat. өзү негизи булар кийин уланган окшойт азы. Мурункусу ушул жерден болуп, бул уланган окшойт. Наркы деле уланыптыр да. Наркыныкы деле уланыптыр. Bu yerlerde haligi mana oldin borgan sekin mana blok qilib o'tamiz o'shuning uchun qilib bu yerda birga yashaymizda bunday kutib keyin jana bo'lyapti mana 3 bo'lib turib birga taslasam debdi yana ko'ngil bo'lyapti qo'y magazin birga qilsam dedimda qilmadim qo'y qabristonda foydasini kechib qo'ydim dedim bular men stroyka qilganda birinchi men stroyka qilgan keyin menga yana stroyka qo'yishganda bayna sanasini qo'shgan menga o'shanda men devor janga bo'lgan hatto o'zi bu yerlar mana shu nechinchi 77-yilda olingan shunda qurilgan shu Азыр эмне дешти булар эми? Бир жооп айтыштыбы же мэрияга баргыла ошол жерден кеңешебиз деп эле кетиштиби? Ошо мэрияга hozir chaqirib o'tadi. Hech tomonicha biz bilmaymiz hozir. Nima qilsin? O'shuni вопросni men aytdim, "Qo'qis, вопрос bo'lsa men meriyaga bering. Ungacha menga zakon tushuntirib qo'ying. Qanday?" dedim-da yuristga. O'sha men ham hozir chechib beraman dedi. To'g'ri. Ma'qul эми. Mayli. Болуп тур, тынч болуңуздар. Эми туугандар мындай, баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген сөз бар да. Бул мындай алганда конституцияда эле кабыл алсак болот ушу сөздүчү. Себеби 50 жыл өткөндө эл кандай бир окуялар болот, бирок эл баары бир жаңырат. Эл башка болот. Муун башка болот. Анан ошого жараша алардын талаптары, алардын жашаган шарттары, алардын бир каалоолору таптакыр башка болот. Мисалы 50 жыл мурунку адамдын кийгени, жегени, мингени башка болсо, азыр 50 жылдан кийинки биздин мисалы кийгенибиз дагы башка, жегенибиз дагы башка, каалаганыбыз дагы башка, мингенибиз дагы башка. 50 жыл мурун эшиктин алдында мындай үйдө бир той болсо, мынау дубалдын тегерек четине жанагы ат байланат эле. Ат, эшек байланат эле. Азыр мына жерде той болсо, ошол жерге машина батпай калат. Себеби биз атта жүрбөй калдык, эшекте жүрбөй калдык, арабада жүрбөй калдык, азыр биз машинада жүрүп калдык. Эми ошого жараша жанагы шарттар, талаптар өзгөрө берет экен да. Азыр эми машина көбөйгөн үчүн машинанын жолун кеңейтиш керек болуп атат. Анан шаар болуп жүргөндөн кийин шаарга жараша жанагы тротуарлар көбөйүш керек болуп атат. Арыктар көбөйүш керек болуп атат. Анан ушунча эл көбөйгөндөн кийин алар дем алат экен, алар жөн жатпайт экен. Түнү менен от жагат экен, анан аба жетпей калат экен. Ошон үчүн аба көбөйсүн деп дарактар дегебиз деп баштайт экенбиз. Кыскасы ушинтип баягы
доор өткөн сайын, күн өткөн сайын, убакыт өткөн сайын ушинтип баягы элдин жашоо шарты, элдин каалоолору өзгөрө берет экен да. Ошого жараша анан бийлик дайым эле ошол бийлик жанагы ошол элдин талабына жооп бергенге аракет кылат. Бирок дайым эле жооп бере албай калат. Же болбосо кээ бир учурда ашыкча бирдемелерди кылып берет. Ашыкча мындай пафоска өтүп кетет. Эми ал бийликтин катасы же болбосо бийликтин ийгилиги, туура чечимдери. Эми азыркы мынау иштер бул кечиккен иштер деп айтат элем мен. Бул мурда мындан 10 жыл мурун, 20 жыл мурун, 30 жыл мурун, керек болсо 50 жыл мурун боло турган иштер эле. Ошолор калып келе аткан, азыр эми башталды. Эми муну бирок ишке ашыруунун жолунда да маселе. Мисалы мынау элдер менен сүйлөшүп, эми биз компенсацияны мынчадан эле төлөйбүз шарттуу гана деп айтабы, бирок ошону дагы ынандырып айтабы, же болбосо өкүм зордук менен айтабы, же болбосо айланайындар, туугандар, ушуну биз суранабыз деп мындай бир сурануу жолу менен айтабы, же болбосо коркутуу жолу менен айтабы, ал эми башка маселе. Ал азыр эми бийликтин ыктыярынан, бийликтин интеллектисинен, бийликтин элге жакындыгынан, же болбосо бийликтин өзүнүн акылмандыгынан же акылсыздыгынан көз каранды ыкма. Кеттик эми шаардын ичине кирели дагы. Шаардын ичиндеги абалды көргөзүп берейин Жалал Абадта. Эми бизде сөз бар го жанагы. Башка жактарда жүрсөң айтышат да, мына Жалал Абад оңолуп кетиптир, Жалал Абад жыргап кетиптир дейт. Азыр Жалал Абад жыргап кеттиби? Же жолдору мындай асфальт болуп эле калдыбы? Башка эмне өзгөрүү бар? Чындап эле жыргадыбы, жыргабадыбы Жалал Абад? Ошону көргөзүп береличи. Мына бул көчө Барпы Сейил деп аталат экен. Неге Барпы Сейил деп аталат билбедим. Эми биз Барпы акынды билебиз. Мисалы Барпы көчөсү же Барпы акын көчөсү десе биз түшүнмөкпүз. Өтө берели да. Өзү негизи көчөлөрдүн чоң болушу, анан көчөлөрдүн көп болушу, туюк көчөлөрдүн жок болушу бул шаардагы мобилдүүлүктү көтөрөт десе болот. Шаарлар мисалы мындай да. Мен сиздерге бирдеме түшүндүрүп бергим келет. Шаарлар экономикасы менен атаандашат, калкынын саны менен атаандашат, бюджетинин көптүгү менен атаандашат, жанагы бала бакчаларынын көптүгү менен, алардын сапаты менен атаандашат. Анан мондай жашыл аянттардын көптүгү менен дагы атаандашат. Анан жанагы темир жолдордун көптүгү менен атаандашат. Шаарда жашагандардын байлыгы менен, машинанын көптүгү менен, жана башкалар менен бүт атаандашат. Керек болсо төрөттүн көптүгү менен, төрөттүн саны менен дагы атаандашабыз. Биз бири-бирибизде мисалы наркы мынау шаарда мынча адам төрөлөт экен жылына дейбиз. Же мынау өлкөдө көп төрөлөт экен, бул өлкөдө аз төрөлөт экен дейбиз. Бул өлкөдө адамдар көп жашайт экен, бул өлкөдө адамдар аз жашайт экен дейбиз. Ошондой эле шаарлар мынау жолдорунун көптүгү менен дагы, жолдордогу, шаарлардагы баягы элдин кыймылынын мобилдүүлүгү менен дагы атаандашабыз. Ошол мобилдүүлүк деген өзүнчө бир параметр бар. Мына ошол мобилдүүлүк параметрине келгенде бизде мынау Кыргызстандагы бүт эле бардык шаарларда өтө биз мобилдүүлүк жагынан арттабыз десек болот. Мисалы Жалал Абад менен Ошту бириктирген жападан жалгыз бир гана көчөбүз бар, бир гана жолубуз бар, башка жок. Ал дагы бир эле полосалуу жол. Бир тилке нары, бир тилке бери. Ошону алганда эки тилкелүү гана жолубуз бар. Андан башка ага альтернатива жок. Мисалы Өзгөн менен ушу Жалал Абадты бириктире турган мындай бир башка жолубуз жок. Жалгыз жолубуз бар. Мисалы Өзгөн менен Ошту бириктире турган 2 жолубуз, 3 жолубуз, 4 жолубуз болсо дагы жакшы болмок. Ош менен Жалал Абадты бириктире турган 1 эмес 3-4 жолубуз болсо дагы жакшы болмок. Андан нары мына жактан бири-бири менен туташтыра турган мисалы Алай менен Жалал Абадты, Алай менен Өзгөндү, Кара Суу менен Жалал Абадты, Кара Суу менен Өзгөндү дегенде мындай кыйма чийме болуп, бири-бирин туташтырган жолдор көп болсо дагы жакшы болмок. Эми шаардын ичине келе турган болсок, шаардын ичинде дагы бир жерге келип сайылып калып, кайра айланып башка жак менен барбай, ошол көзөп өткөн, бири-бирин кесип өткөн, бири-бирин айланып өткөн, бир жеринен экинчи жерине өтүп кете турган ушундай көчөлөр көп болсо мүмкүн болушунча жакшы болмок. Бирок эми азыр бизде андай эмес. Көбүнчө шаарларыбыз ушундай, шаарлардын жолдун бойлорунда мектептер бар, жолдун ортосунда базарлар бар. Эми ол өзүнчө маселе, азыр дагы көргөзүп беремин. Бирок эми мен шаар жетекчилеринин ишмердүүлүгүн кандай элестетем? Шаар жетекчилеринин ишмердүүлүгү эми албетте ал шаардын бюджетин караш керек. Ал албетте баягы социалдык маселелерди чечиш керек.
Ал албетте баягы билим берүүнү көзөмөлдөш керек, медицинаны көзөмөлдөш керек, тартипти көзөмөлдөш керек, жана башка. Бирок ошонун ичинде мындай маселелерди дагы көзөмөлдөш керек. Мисалы муну эмне үчүн тостуруп койгон? Муну бирөө эми акылдуулук кылып, эптүүлүк кылып тосуп алгандыр. А бирок ушуну ач дей турган мэр болот да. Ач дей турган, аштыра турган, талап кыла турган мэр болот. Мисалы муну көп жерлерде ушундай бизде bir проблема бар. Көп кабаттуу үй бар, а бирок көп кабаттуу үйдүн жанында биринчи кабатта жашаган адамдар ошол үйдүн айланасындагы жерлердин бардыгын ээлеп алышкан. Бирөө тооккана салып алган, бирөө сөрү коюп алган, бирөө ошол жерге ашкана куруп алган, бирөө гараж куруп алган. Эми ошонун бардыгын алдырып, ошол мына үйдө мисалы мына 1, 2, 3, 4 кабат үй экен. 4 кабат үйдө мисалы 100 батир боло турган болсо, мына жердеги жер, мына ушул көп кабаттуу үйдүн астындагы жер, ошол 100 батирдин жашоочуларынын бардыгына бирдей тиешеси бар. А бирок азыр кирип карай турган болсоңуз, тетиги жерден бир гана адам кирет, башка эч кимди киргизбейт. Мына жерге тооккана кылганбы, отунгана кылганбы иши кылып мына турат. Мисалы шаардын бийлиги ушуга окшогондорду ал. Көркөм кылабыз, бардыгына бирдей кылабыз деп, мындан мисалы бир жаңы дарактарды эгип, мыналарды алдырып, мынага окшогондорду алдырып, мына жолду кеңейтип, жок дегенде мына жакта парковка жетишпей турат. Ошол жерге парковка кыла турган кылып бир шарттарды түзүш керек да. Шаардын бийлигинин милдети ошол. Мисалы, азыр биз кээде Оштун мэрин азыр кээ-бирлери мазактап атышат, кээ-бирлери эми келе-келеп атышат, кээ-бирлери наразы болуп атышат, бирок мактагандар дагы бар. Мен эми көбүнчө ошол Оштун мэринин иштөө стилине анча-мынча гана корректировкаларды киргизип туруп, көбүнчө ошол иштөө стили азыр биздин Кыргызстанга ошол эле жарашат деп ойлойм. Эми биз өтө өнүгүп кеткен өлкө эмеспиз. Ошон үчүн азыр бизде кадимки баягы союздун раистерине окшоп эле атты минип алып эле, же болбосо велосипедти тебип алып эле, же жөө басып эле, ошол жанагы Оштун мэричесинен шаарды кыдырып муну ал, муну түздө, мына жерге мынаны ек, мынаны кеңейт, мынаны ал, мынаны кур, мынаны буз деп эле жүрүш керек болуп калды окшойт. Андай кылбаса, эч ким инициативаны өзүнүн мойнуна алып, ошо баспайт экен. Эч ким мына бирөөгө жаман көрүнүп, мынаны ал, мынаны буз деп айтпайт экен. Ага эрки жетпейт экен. Жеткен күндө дагы, айткан күндө дагы аны бирөө укпайт экен. Эми ошон үчүн баягы таасири бар, бийлиги бар, мэр деген бир макамы бар. Ошондой кишилер чыгып алып, мынаны ал, мен жооп берем деп, жоопкерчиликти мойнуна алып, ушундай бир инициативаларды жасаш керек деп ойлойм. Азыр эми мына эмнеге турат мисалы? Ушул кайрадан эле. Муну тосконун эми бир жагынан эми мына үйдөгүлөрдүн коопсуздугу дешибиз мүмкүн, бирок экинчи жактан мына жерден жолдон баскан өткөндөр мына көлөкөдө сумкасын же болбосо бир дептерин же бирдемесин зонтигин көчүгүнө коюп отуруп, эс алып, анча-мынча ушинтип кете турган жер болсо жакшы болмок. Жапжашыл чөп болуп турса, ошондой атмосфера шаарда болуш керек эле. Андай атмосферага азыр жол коюлган эмес. Мынантип заборду тосуп алган, же заборду жок дегенде мындайраак жылдырып, мына жактарды ошол эл басып, сейилдеп, эс алып, отуруп жүрө турган ушундай бир көк жерлер болсо жакшы болмок. Кеттик дагы башка жагын көргөзөлүм. Мына Барпы көчөсү жанагы тарткан жерден болгону бир 100 метр чыгышты карап жүрдүк. Анан тротуардын орду бар экен. Жоголуп кетпептир бул жагы. Бирок кээ бир жерлери ушундай столбаларды койгондо дагы мындай ойлонбой коюлган, дарактар дагы ойлонбой эгилген, дубалдар дагы ойлонбой чыккан. Анан кээ бири чыгып кеткен, кээ бири кирип кеткен, кыскасы мына жерде бир түздүк жок. Архитектуралык бир кооздук жок. Тротуар экени билинбейт. Анан айрыкча велосипед менен жүргөнгө, жөө жүргөнгө, кары картаңдын жүрүшүнө, анан айрыкча баягы бала менен бир сейилдеп коляска сүйрөп жүргөнгө, же болбосо жанагы майыптардын жүрүшүнө таптакыр шарт жок. Ар ким ардеме кылган, тегиздик жок да. Жок дегенде мисалы мынага окшотуп тегиздейт экен. Ошону мисалы бийлик өзү келип, азамат экенсиң, жакшы экен, эшиңин алдын тегиздеп мынантип асфальт кылып койгонуң жакшы. Бирок сенен бир эле сураныч. Мынага окшогон жерлерди мындай мынага окшотуп, мындай түшө турган кылып, анан чыга турган кылып, мындай кырылуу кылып кылбасаң деп эле айтып койсо, ошондой болуп кала бермектир. Анан мынаны караңыздар. Бул жакта илгери мына жерди навес кылып тосуп алган окшойт эле. Анан акыры ал деп алдырган окшойт. А бирок мына жактан ала турган болсок, мына жол келе атат жакшы эле. Келип туруп эле мына жерге келгенде тосуп койгон. Эми бул дагы уялган окшойт. Бир аз эми мындай ынсап кылган окшойт дагы, кичине бир адам өтө турган кылып, кичинекей калтырып коёюн дегенби, иши кылып кичинекей жерин калтырыптыр. А бирок мындай кең эле
жерди тосуп алган. Эми дагы бир нерсени караңыздар. Мына балдардын кетип атканын караңыздар. Мына чоң бул трасса эми баары бир. 2ден 4 полосалуу, 4 тилкелүү трасса. Ошол трассада адамдар мына айрыкча окуучулар мынантип басып жүрүшөт. Булар жолдо басып атышат. Себеби мына жакта тротуар бар мына караңыздар. Тротуар кенен тротуар бар. Ошол тротуар менен адам келет. Наркы жакта мектеп бар экен. Келип мына жакта жүрөйүн десең, мына жагы чуңкур. Болуптур, чуңкур менен жүрөбүз. Жүргүлө. Мына чуңкур менен бассак, мына жерге келгенде бирөө муну тосуп коюптур. Забор менен. Мына 117-үй дейт. Тосуптур, тоскондон кийин адамдар мына жолго чыгып жүргөнгө аргасыз болушат экен. Мисалы шаардын мэриясына бул өтө чоң акча эмес да, бул өтө чоң акчаны талап кылбайт. Мына жерде мисалы жөнөкөй эле чыгармачылык керек. Болгону жөн эле вникать этип эле мындай иштеш керек да. Мына жерде чоң жанагы көп кабаттуу үйлөр жалал абадта дагы курулуп атат. Ошол курулуп аткан үйлөрдөн баягы котлован казылат. Котлован казылганда аябай көп миллиондогон куб же болбосо жок эле дегенде миңдеген куб, жүздөгөн КАМАЗ шагыл чыгат. Ошол шагылдарды апарып бир жерлерге бир мусорларга акча төлөп, ошол мусорканага төгүшөт. Антип төктүрбөй эле кээ бир учурда. Мисалы шаардын мэри же болбосо шаардын бир курулушка жооп берген кишилер өзүнчө бир басып жүрүп, анан мындай бир карап, мына жерди бир аз мынантип толтуруп койсок болот экен. Мына жерге бир 10 машина же болбосо бир 20 машина шагалды төгүп койсок, ушул жер тегизделип, тротуардын орду чыгып калат экен деп ойлонуп, так, мына жерге 20 машина, мына дареке деп жазып алып, анан дагы нараарак барып, ошондой жер барбы? Ошол жерге дагы 20 машина, анан нараарак барбы? Ал жерге дагы бир 5 машина деп жазып алып, анан мисалы куруучуларга айтып койсо болот да. Айланайын балдар, силерден сураныч. Таштандыңарды жанагы котловандан чыгып аткан топурактарды таштандыга апарып төгүп атасыңар. Жакшы, бирок азыр ошодон эми бир 20 КАМАЗды мына жерге эле төгүп койгулачы сураныч. 2 иштен 1 иш, 1 иштен 2 иш. Ошол котловандагы шагылыңарды төгүп койсоңор, мына жерге тротуар чыгып калат экен. Ошону тегиздеп койгула деп койсо кылышат аны. Ал үчүн курулуш компанияларынын бели сынып калбайт. Алардан чоң акча деле кетпейт. А болгону демилгени көтөрүп, мынантип чыгып, ойлонуп басып, мынантип колдар кагалып эле. Макул баягы оштун мэрине окшоп таңгамал чыкпасын. Жок дегенде кечинде иштен кийин, курсагы тойгондон кийин, азыр мына эме ооз ачардан кийин деле мынтип басып койсо болот да шаарды. Мындай айланып, колдар кагалып, тамагын сиңиргенче деле. Анан мына жер ушундай экен, ушул жер кооптуу экен. Адамдар мына асфальтта басып атышат. Мына асфальтта келатат, мына көргүлө. Бирөө бир мас болуп, же болбосо бирөө бир катуураак келип, же бирөө бирдеме болуп бир кырсыктап. Бир аз эле жолунан чыга турган болсо, мыналарды учура сүзөт азыр. Ага ким жооп берет? Мисалы шаардын бийлиги, эмне үчүн шаардын бийлиги бийлик? Эмне үчүн алар айлык алат? Алар элге жагымдуу, анан коопсуз шартты түзүү үчүн бийлик алышат да. Азыр мынауга окшогон көрүнүштү көргөндө мен айтам да, шаардын бийлиги өзүнүн айлыгын актабай жеп атат деп айтам. Актап жеш керек да. Мына жерге эмне 10 машина шагылды алып келип, айланайын төгүп койчу жерге дегенге эмне үчүн шаардын мэринин же болбосо шаардын жетекчилеринин эрки жетпейт. Мынаны тосуп коюптур, мынаны ал айланайын деп алдырып, ошо наркы бир ак дубал турат. Ошого мындай түздөө эле мынантип алып келип туруп, ушул жерге бир 20 машина шагылды төктүрүп койсо болбойбу? Мына бул жагында тротуар бар. Кеңири турат. Мындан нары кетет. А бирок мына жагында жок да. Мен эми мунун баягы асфальтталбаганын, жакшы шарттын жок экенин айтпай эле коеюн. Болгону жон гана бир кылып коюш керек да. Жок дегенде ушунун ордун чыгарып коюш керек да. Мындан түз кылып эле, мындай кылып эле чыгарып койсо болду да. Анын үчүн эч нерсенин кереги жок. Болгону бир ашып барса 15-20 КАМАЗ шагыл кетет. Анан дагы биздеги жетекчилердин бир кайдыгерлиги бар. Мисалы, мына темир турат. Бул эми убагында бирдеме болуп, кимдир бирөө ушул жерге бирдеме курган окшойт. Анан ушуну кайра бузган окшойт. Же болбосо ушул жерде бир баягы мына жолдун бир жол белгилери коюлганбы? Мисалы ушуга окшогондо алып атканда, же болбосо мына жолду көзөмөлдөп аткан жетекчилер мындай келип туруп, мынаны алып койгула деп туруп алдырып койсо болот да. Ушул жерден бирөө караңгыда ушул жерден ушуга чалынып, жыгылып, анан бир жери сынып, ал травматологияда бир айлап жатып, же болбосо бир 6 айлап. Анан ал өзүнүн ишинен калып, салыгын төлөбөй, анысы аз келгенсип жанагы ооруканага нагрузка бериштин эмне кереги бар?
Азыр эми мен ушул Барпы көчөсүнөн нары баса албайтам, анткени Барпы көчөсүндө эле ушул чоң эки тилкеден бир жагына эки тилке, карама каршы жагына эки тилке болгон 4 тилкелүү чоң жолдун боюнда тротуар жок экен. Эл жашайт экен, мына жерде мектеп бар экен, мына жакта адамдар бар экен. Тынбай адам басат экен. А бирок жол, мына тротуар жок экен. Мисалы менен караңыздар, тротуардын орду бар экен, жеп алышпаптыр, тосуп албаптыр. А бирок тротуар өзү жок экен. Ушул жерди тротуар кылып койгонго канча каражат кетет? Мисалы былтыры жолдордун бардыгын асфальттады деди. Эми муну асфальттап койгонго бир ишти кылганда ушул ишти толук кылып, толук бүтүргөнгө неге булардын баамы жеткен жок, мен түшүнбөйм. Тротуардын орду бар. Келесиз, мына жерге келсеңиз, сөөрүлөрдү коюп алыптыр бирөө. Навес кылып, сөөрү кылып алыптыр. Эми ушуну мисалы айланайын, мына биздин жер деп алдырып койгонго эмне керек? Академик болуш керекпи? Же профессорлук акыл керекпи? Же ошондой билим керекпи? Буга жогорку билимдин дагы кереги жок болсо керек. Мындай болгону бир аз паам керек да. Мен азыр ушул Жалал Абадтын мэрин тааныбайт экенмин, атын дагы билбейт экенмин. Ага да киргенге аракет кылабыз, бирок эми ушул да. Наркы жагында ал жагында бир кирпич менен тосуп алышыптыр. Ушул эле Барпы Сейил көчөсүндөбүз. Канал тазаланып атат, жакшы. Бирок тротуар өзү негизи мындай карасаң, тротуардын орду мына каналдын жогору жагында экен. Бирок ар ким ар түрдүү чыга берген, ар ким ар түрдүү кура берген, ошентип мына каналдын үстү жагында боло турган тротуар акыры барып жоголуп кеткен. Кээ бир жеринде бар, кээ бир жеринде жок. Кээ бир жеринде бар, кээ бир жеринде жок. Үзүк тосук, анан кайра пайда болот, кесинди болуп кетиптир. Ушуга окшогонду дагы мисалы билбейм, эми шаардын мэри же Ошто башка мыйзам, анан Жалал Абадта башка мыйзамбы? Эгерде Ошто мэрдин эрки ушуга жетип аткан болсо, анда Жалал Абадта да жетиш керек ушуга. Бишкекте дагы жетиш керек. Чүйдө дагы, Көлдө дагы, Таласта дагы, Баткенде дагы, Кызылкыяда дагы, Караколдо дагы жетиш керек да. Эми бардыгыбыз да эми бир өлкөдө жашагандан кийин бир мыйзам да, бирдей тартип, бирдей башкаруунун манерасы болуш керек. Анан билбейм, эми же болбосо баягы өзүн жергиликтүү өзүн башкаруу деп ар кимибиз өз алдынча кеттикпи анда? Андай дагы эмес да. Наркы жагында мамлекеттик мекемелер бар экен. Машина токтогонго болбой калды, анан өтүп кеткенге туура келди. Ал жакта мамлекеттик мекемелер өздөрү тротуарды тосуп алган, өздөрү жутуп алган. Анан мына эл жашаган жакта мынандай тротуардын изи бар экен, жакшы, бар экен. Бирок кээ бирлери мынантип акылдуусунуп, тыңсынып, мына гүл эккен жерин сыртка чыгарып алыптыр. Буга ким уруксат берди? Мисалы, ушуга окшогон нерселерди көзөмөлдөш керек да. Эми караңыздар, мына жагын караң. Тротуардын орду бар, тротуар өзү жок, а бирок мынантип кээ бирлери өзүн билемдик менен мынантип 2 метр, 1 метр кылып тосо беришкен. Мына жагын эми бул жак Кудай берип эле калыптыр. Эл каалашынча тосуптур, каалагандай болуптур. Бул жак махалла экен. Ири бүйрү тротуардын тыгысы да жок бул жакта. Анан карагыла, мына бул неге ушинтип тосулат дейм да. Мунаны ким ушинтип же бир көркөмдүүрөөк да тосуп алыптыр. Эми тосуп алыптыр, макул тосуп алып иштеп атыптыр. Муну кой деген киши жок. Ичинде новайкана бар экен. Новайканаңды ичиңе кыла бер. Жок, ушул элдин эсебинен кылыш керек да. Мына жагын караңыздар. Бул жакта дагы жаңы имарат кылганда ушул кошуп тосконбу, кошуп чоңойтконбу иши кылып, бул дагы ушул тротуар тарып кеткен мына жеринде. Ушул столба бар экен, столба кармап калыптыр да, столба кармабаса ушул чыгып кетсе керек эле. Эгерде чындап карасаңыз, өзү эски үйлөрдүн чеги мына жакта экен эле. Мындан бир 1,5 метрдей бул жака мына чыгыптыр тыңсынып. Анан наркысын караңыздар эми. Наркысы кадимкидей эле чыгып алган. Жөн эле тротуарды кадимкидей тосуп эле алыптыр мындай. Ошого жер жетпей атыптыр. Ошондун мисалы шаардын бийлиги келип мынтип басып, жүрүп, колду аркага алып, мисалы мына үйрөтөйүнчү мына сиздергечи. Урматтуу Жалал Абад шаарынын мэри. Колду аркага аласыз. Ифтарлыкты кылгандан кийин, жана оозду ачкандан кийин. Анан мынтип эле ушул Барпы көчөсүндө жөө басыңызчы мына. Аябай тойгондон кийин жанагы тамакты сиңириш үчүн, кечинде жакшыраак укташ үчүн мынтип жакшылап эле мынтип басың. Макул катуу баспасаңыз дагы колду аркага салып алып, илип алып эле мынтип басып көрүңчү мына жерде кантип басат экенсиз мына. Мынтип эле басып жүрүң. Жаныңызга бир баягы сноско жооп бере турган бир кишини алып алың.
архитектураны аласызбы, баягы УМС деген бар, ошолорду аласызбы, снос кызматы деген болсо керек, аны аласызбы, алар дагы айлык алып отурат го акыры. Өзүңүз айлык алып отурасыз. Эми ошол алган айлыгыңарды акташыңар керек да. Мунун эмнеге турат мунунтип? Мунуга ким уруксат берди? Мунун документи барбы деп бир ооз сурап көрүңүчү ушудан. Азыр мен сурасам, меники туура келбейт. Менин ага полномочиям жок. Азыр эми сен кимсиң десе мен эмне дейм жанагындай? Удостоверениең барбы деп чыгышат да мен сурасам. А сиз сурасаңыз, сиздин удостоверениеңиз бар. Мына жерде значогуңуз бар, костюмуңуз бар, галстугуңуз бар, полномочияңыз бар. Өкмөт берген. Ошонун негизинде келип туруп, мунунун документи барбы? Мунун эмненин негизинде курдуң? Мунуга ким уруксат берди ушуну курганга? Деп бир сурап көрбөйсүзбү ушуда? Бардыгына ушул дарак кургап калгансып, дарактын башка бир түрү кургап калгансып, ушуну алып келип эгип койгонсуңар. Бул ийне жалбырактуу. Бул көлөкө бербейт. Көлөкөнү бергенге чейин, көлөкө бере тургандай деңгээлге жеткенге чейин аябай көп убакыт керек. Бул көлөкөгө сараң, а Жалал Абад Кыргызстандагы эң ысык жер Жалал Абад болот өзү. Жайында бул жерде көчөдө басып болбойт. Саратанда мээ кайнаткан ысык ушу Жалал Абадта болот. Мээң эмес, денеңди кайнатып салат. Жалал Абадтын өзү шаардын ичи манты казан болуп калат. Басып жүргөн адам, шаардын ичиндеги адам, ал мантыдай бышат. Саратанда, чак түштө. Ошого муну экпеш керек да. Эми бул көчөнү оңдогону эмне үчүн оңдогон? Же мынау баягы барса курулган үчүн оңдогондур, балким. Ошон үчүн мунун тротуары чыккандыр. Ошон үчүн буга мындай дарак эгилгендир. А бирок мындан башка дарак эгсеңер болбойбу дейм да. Көлөкө бере турган, батыраак боло турган, тезирээк көктөй турган, тезирээк чоңое турган. Көркү дагы мынау эми бул Кыргызстандагы же болбосо дүйнөдөгү эң көрктүү дарак ушул эмес да. Бул көрктүүлүгү жагынан эми мисалы 100 дарак боло турган болсо, ошонун бир 85-95 орунда турса керек ушул. А неге жок дегенде бир алдыңкы 10-дукка, алдыңкы 20-лыкка кире турган дарактардын мисалы түрүн алып келип экпейбиз дейм да. Көлөкө бере турган даракты неге экпейбиз? Неге ошодон аянабыз? Жок дегенде мындан көрө баягы тал эгип койсоң ошол жакшыраак эле да бизге. Биз дайыма ушул курулуштарды курабыз. Анан курулуштарыбыз жыл айланбай эзилип, жешилип жок болуп кетет да. Мисалы мына. Былтыры ушул жерге адашпасам асфальт былтыры болду окшойт. Асфальтко азырынча турат экен. Азырынча. Быйылча. Бирок эмки жылкыга жетерине көзүм жетпейт. Жалал Абадта асфальтталаптыр, ой, Жалал Абад ушундай баардык көчөлөр тегизделип калыптыр, эми Жалал Абад жыргап кетиптир деп интернетте уксаң өзүнчө эле бир башка. А бирок келип мына реалдуулукту көрө турган болсоң, Жалал Абадта мына асфальт тегиз болгон эмес. Асфальт сапаттуу болгон эмес. Сапаттуу асфальт басылган эмес. Оно жагы уже мына чөгүп баштаптыр. Жешилип баштаптыр. Ошол жерге суу турат, анан ошол жер эмки жылкыга жетпей бузулат. Эмки жыл жамап баштайбыз анан. Эми мына мен отурган жерди караңыздар. Мына. Мунуну кайсыл фирма кылган дейм да мынаны. Эми бул жөндөн өзүнөн өзү мынтип түшүп атат. Бул топуракчалык касиети калбаптыр ушунун. Ким кабыл алды дейм да ушунучу. Ким кабыл алып, азамат жакшы экен деп кол коюп берди ушул ишке. Мен оюмча ушундай иштер үчүн ушуну кабыл алган адам дагы, кылган адам дагы жооп бериш керек. Жыл айланбай эле ушинтип жешилип кете береби? Анда бул ишти кылганын эмне кереги бар, эмне пайдасы бар мунун? Наркы бети дагы ушул, бул бети дагы ушул. Мына. Ушул мисалы ашып кетсе, ушул жерге 2 жыл болду. 2 жылда жолдун ичи ушундай. Бул шаардын ичиндеги жол, ички жол. Ички жол деп эле ушинтип жука-бука бирдеме кылып туруп, эптеп эле ушул жайып туруп басып кете берген туура эмес да. Мына ушул жол. Жап-жаңы асфальт. А мынау биздин бедабыз ушул эми. Бул биз үчүн бул эч качан тегиз болбош керек. Муну тегиз кылганда биз кыргыз болбой калабыз. Муну мен айтып жүрөмүн. Же сөзсүз ушул люк же асфальттан сөзсүз ылдыйраак болуш керек. Же бийигирээк болуш керек. Тегиз кылсаңар анда силерди Кудай урат ушул. Наркысы дагы ушундай. Муноо дагы ушундай. Мына жерде тегиздиктин тыысы дагы жок. Жалал Абад асфальт болуптур, асфальт болбоптур Жалал Абад. Мына ол чыгып кеткен, ачык эле айталы. Ол менин оюмча чыкканда дагы бул болжол менен мына ушул жерден чыккан. Мына 1,
2, 3, 4, 5, 6 метрдей чыккан. Бул ушул Барпы Сейил көчөсү менен мынау Каныбек Ташиев көчөсүнүн кесилиши экен. Эми мынау Каныбек Сейил көчөсү деп мынау табличка илинип турган имаратты караңыздар, мына курулушту. Бул дагы менин оюмча мыйзамсыз. Мисалы шаардын мэри чыгып, кана чакыргылачы, документин алгылачы, муну текшергилечи, мунун документи бар бекен дей турган болсо, билбейм мен ушунун документи чыгабы, чыкпайбы. Бул ушул менин оюмча ушул тротуардын өзүндө эле турат ушул. Тротуарда турат, накта тротуарда турат ушул. Орустарда бир сөз бар да, все через жопу дегенчи. Мынаны ошентип айтса болот да. Муну бир бала чака бирдеме кылса эмне болот? Бирөө келип туруп жөн эле мындай тырс этип үзүп койсо эмне болот? Мисалы ушуга окшогон нерсени бир аз мындай аккуратныйраак кылып кылса болбойбу? Же ушул ГОСТто ушундай көрсөтүлгөнбү? Бул макул дейли. Наркы жакта бир мынаны да көрөлү. Мында капкага жабылып атыр. Наркында капкага жабылып атыр. Мында капкага жабылып атыр. Бул эмне ГОСТ ушундайбы? Урматтуу Жалал Абад шаарынын жетекчилиги, бийлиги. Мен мындайды биринчи жолу көрүп атам, Жалал Абадта эле көрдүм, мындайды башка жакта көргөн эмесмин. Эми бирөөсү эми бирдеме болуп түшүп кетиптир, бирөө эми жакшы сварка болбой калыптыр. Эми бирөө атай кычып алып коюптур деп бирөөсүн айтсак болот. Жок, мына 3 столбан карасаң үчөө тең ушундай. Наркысы дагы ушундай экен, мына көрүнүп турат. Төртөө тең. Наркы жакта бүт эле ушундай экен. Эмне бул ушуну кантип кабыл алгансыңар силер? Мындай акт кылып атканда мындай келип карап, жакшы болуптур деп анан кабыл алгансыңарбы, же жөн эле кабыл алып кое бергенсиңерби? Чайханада отуруп кабыл алгансыңарбы? Же баняда отуруп кол койгонсуңарбы ушул нерселерге? Азыр мына ушул жерди көрүп ойлошуңуздар мүмкүн. Ыдырыс Индонезияда жүрөбү, же Бангладеште жүрөбү, же Пакистанда жүрөбү деп. Баягы кинолордон көрсөңөр керек, баягы видеолор чыгып калат го. Мындай темир жол болот. Поезд келатканда жыйылып, мындай болуп сыртка мындай бир аз жылып коюшат дагы, жарым метр, 1 метр. Поезд өтүп кеткенден кийин кайра эле ошол поезд жолдун үстүндө отуруп алып, соода кыла берген бир өлкөлөр бар. Кудум ушундай жер Жалал Абадта бар экен. Көрсө Жалал Абадтын чоң ортосунан ушундай темир жол өтөт экен. Темир жол бул жерде дагы ошол өлкөлөрдөгүдөй эле соода жай экен. Азыр мындан карасаңыздар, мына баратканда мына ошол жерлерден соода башталат экен, базар. Анан ичи кадимкидей быкычыкка. Азыр ошол жерди көргөзүп берейин деп атам. Кантип бизде ушундай болуп атат. Бизде эми барбир эми жаманбы жакшыбы Союздун тарбиясын алганбыз. Союзда эми темир жол деген темир жолду аябай катуу карашчу эле. Темир жолдун айланасын катуу тосуп коргошчу эле. Анан ошого окшогон бизде мындай бир темир жолдун маданияты бар да өзүнчө. Келип бизде ушундай болуп калат дегенди мен элестете алчу эмесмин да. Мен азыр көрүп таң калып атам ушундай. Мынау айланасында кадимкидей мынау бир жагы таштанды, мынау бузулган объектилер бар окшойт. Анан бул жакта арабалар жыйылып турат. Гилтеген эле мындай крутой машиналар дагы ушул жерге келет экен. Анан аркы жагы базар окшойт. Бул поезд жол каяктан келген бул? Каяка кетет? Салам алейкум. Жакшы өзүңүздөр, тынчтарбы? Тамагыңыздар татып болсун. Мен оюмча акыркы көмүр ташып атканда. Ушу немеден келет да? Россия жактан келет, же Өзбекстандан келет? Кыргызстандан кайгынан келген белгис. Неме кетет? Конечно, Көкжаңга. Көкжаңгак болсо, Жок, неме кетет? Азыр Кытайга кетет. Жок. Мурдакысын сурап атасың балтыр. ооба, мурда. Мурдабы? Мурда ушул жактан келет беле да. Өзбекстан тараптан келет. Келип бул жактан жанагы көмүр чыккан жер кайер эле, жанагы Көмүр чыккан конечно Көкжаңгакта кайер экен билбейм. Атын билбейм. Ошол. Атын утутам неме? Ыдырыс. Сен ыдырыстан? Ооба. Молодец. Азыр эми бул иштебей калган эми. Көмүр ташылбай калды да. Ошо Союз бузулгандан бери, көмүр ташылбагандан бери иштебейт го. Көрүлөк биз иштеген. Кыргыздардан ушул эле калды. Анан бул жер базарга айланып кеткенби? Эмне болгон? Эми анысын айта албайбыз. Азыр базарбы мына жак? Бияк базар эмес, бузутат, бияктын баарын полный бузутат. Бузуп каяка апарат Жерде экен? темир жолго кеңейтип Темир жол иштей турган болду Чакка да. апарбайт, биз мына талаада отурабыз го, көрдүңбү мына? Сиздер эмне кылып отурасыздар бу Мен жерде? бу жерде устабыз. Устачылык кыласыздарбы? Эмне оңдойсуздар? Чут машинамды. Эртең бул жерди бузса, көчүрсө каяка жыласыздар анда? Көчүлдү, эми биз передвижный кылып эттеп, наныбызды таап атабыз. То есть азыр машинада Запташтар. Ана машина. баягы жабдыктарыңыздарды машинага алып келесиздер? Салып кетебиз, эртең менен келебиз. А, Кет деген убакта машина жүргүзөбүз да кете беребиз. Тайкаласа. баягы эл үйрөнгөн ушул жерге. Бирдемеси бузулгандар ушул жерге келет сиздерди издеп. Биздин немебиз боюнча өзү.
Ошо Местау. Устакана. Устакана болчу. Жакында келип 5-6 жыл болду устакана. Темир жолдон келишти, бузуп эчтеке төлөп айткан. Ошондо эмне мынага окшогон мотопила бирдемелерди оңдойсуздарбы? Магазин менен неме кичине комнат курганга 100 000 акча береткен. 5-6 жыл. Мотопила менен мотопила оңдойбуз, сүт машина оңдойбуз, чорок. Ошол жабдыктарды оңдойбуз да. Өнөрүңүздөр бар экен, жакшы экен да. Сиздер дайым каяка барсаңыздар деле издеп барабыз го дейм сиздерди. Болуп калды го эми. Зона болгон үчүн бузду да. Жакшы, башка бир жерди сиздерге көрсөттүбү? Мынау жер мисалы, ушул жерге келип отургула бардыгыңар деп. Же болбосо шаардын мисалы бир 4 экенсиңер, 4 шаардын 4 жеринде отургула. Ошондо бардык адамдар баягы пробкага тыгылып эле бир жерге барбасын, шаардын мисалы кимге кайсыл жагы ыңгайлуу болсо, ошол жактарга барсын. Эми бөлүнгүлө өзүңөрчө шакирт тарбиялагыла дагы өзүнчө болгула деп айттыбы? Шакирттер чыгарылган. Ар жерде шешип атат. Эми бу жерде биз эми кимге экенин билбейбиз. Мурда ушундай курулуп калган иштедик. Ороскулдуку бир 15 жылда иштедик. Анан жакында келип красный линияга кирсеңер бузгула биз бу жерге. Өздөрүбүздүн немелерибизди кылабыз дегенде эмне кылышын билбейбиз. Анан бузду, анан передвижный кылыштып атабыз, наныбызды, бала чакабызды. Ушул эле. Бузулуп бүткөндөн кийин чечилет да. Азыр эми бузулуп бүт эле экен да. Жок. Рахмат. Мына Жалал Абад шаарынын ортосунда азыр базарга айланган темир жолду көрүп эстеп атам да. Бул темир жол жанагы көк жаңгактан ташыла турган көмүр үчүн курулган алгачкы ушул темир жолдордун бирөөсү. Жалал Абад көк жаңгак темир жолу ушул экен. Эми мындан ары Өзбекстанга чыгып кетет. Бирок бул 1892 жылдары ошол көмүр ачыла турган болсо, көк жаңгак ушул Совет бийлиги келгенге чейин 1931 жылдары ушул темир жол курулган экен. Ошондон бери иштеп атып, эми көк жаңгакта көмүр түгөндү дейт, ошону менен бул актуалдуулугун жоготту. Иши кылып эми азыр мунун башка бир жолдор менен актуалдаштырыш керек деп ойлойм. Мисалы азыркы мынау Кыргыз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолуна туташабы, же болбосо түндүк түштүк темир жолуна бир эртең ошол болуп калып анан ошого туташабы Кудай билет. Бирок азыр эми мындай базар экен. Азыр көргөзүп берейин. Баягы 90-жылдарда завод фабрикалардын жери өзүнчө, анан бирөөнүн короо жайлары өзүнчө болуп бош жер жок. Анан баягы талаадай болуп эле аңырайып ачык жаткан жалгыз бош жер ушул темир жол болуп калган окшойт. Ошодон улам анан ушул темир жолду азыр бара-бара эл ушул жерде бирдемелерин алып чыгып сатып отуруп, анан базарга айланып кеткендей. Азыр бул жакта, наркы жакта чарк иштеп атат, мына жакта эски буюм тайымдар, наркы жакта велосипедтер, мына жакта тоок, анан мына жагында жанагы сезондук дарактар, көчөттөр ушул жерде сатылат экен. Кадимкидей базар. Азыр наркы жагына дагы өтүп көрө берели. Булар качан көчөт, каяка көчөт, кантип көчүрүшөт билбейм. Өзү негизи мен айтат элем да, шаарларда өзү. Шаарды адамдар ушул жакшы рахмат. Шаарды бийлик ушул чар тарапка чачып базарды. Мисалы, ушундай устаканалар, бул устаканаларды бир жерге топтобой шаардын ар жерине чачса. Эмне жылдырабы экен, жылдырбайбы экен? Жылдырат экен да. Качан, каяка жылдырат экен? Бизге 1-апрелге чейин уруксат берди. Азыр ноларга тазалагыла дагы, анан кийин 1-апрелден биз кашалайбыз деди. То есть бул жерди тособуз дейт. Сиздер каяка барышыңыздар керек экен? Биз эми билбейм, өзүңөр билесиңер, место табасыңарбы, же үйдө отурасыңар, базар курулгуча деди. Анан эмне жейт экенсиңер? Таш жейбиз да, эмне жейбиз? Таш жейбиз? Ооба да, андан башка айла жок. Кириттерибиз бар, аны төлөшүбүз керек, бардык жыдыга барып айттык. Айтсак, билбейбиз биз деди. Бул жер өзү баягы 90-жылдары поезд токтогон беле, ошодон бери базар болуп калган окшойт. Базар болуп калган да, Орус базары. Калыптанып калыптыр да кадимки. Биз бина контейнерде отурат элек, баарына анандай печать басып, ачпайсыңар деп. Ачпайсыңар деп. Эми буларды снос кылат. Ооба, алат да. Жок, өзү негизи бул раз бул поезд жолдун территориясы экен да, демек. Демек ошонун жери да. Ошонун жери да. Кашалайбыз, пустой туруш керек, тазаланып дейт. Жыды. Анан сиздер макул элесиздерби өзү? Эми отурабыз, мынантип алып, муналарды жок дегенде тазалап, наракка берака кылып, акчасын чыгарып, кредитибизге төлөп
Жо, сиздер айтпадыңыздарбы? Макул, биз бул жерден кетебиз. А бирок Кетебиз дедик, ono базар курулуп бүтсө биз ошол жака кетейли, ага чейин бизге уруксат берип туругула деп айттык, айтсак дагы ашпады. ал базар качан бүтөт экен? 27 бүтөт экен. 27 бүтөт экен. 2 жылдан кийин. Ал эмне үчүн анчалык жай бүтөт экен? Мен билбейм, Кытайлар эми ошого неме берет да. Кытайлардын кандай тиешеси бар? Кытайлар куруп атат го. Ал бир башкача базар бекен Кытайлар кургудай. Мисалы Ошто былтыр жанагы селден кийин башталды, азыр дээрлик даяр болуп калды, азыр эми аз-аздан уже киргизип баштады окшойт. Жок, азыр Оштуку делеп бүтө элек го. Эми бүтүп калды да. Бүтүп калды окшойт, ооба. Мына киргизебиз деп тургандай болду. А сиздердики эмне үчүн 2 жылга созулат экен дейм да? Эми Же бир ошо башкача базар кылса керек да. Анан бардыңыздарга ошол жерде мындай Эми аерде алиги патенти барларга, налог төлөгөндөргө и али неме алгандарга ошолорго гана берилет экен базар. А сиздер да бул жерде ошентип салык төлөп отурган эмес белеңиздер? Жок, биз только аренда эле төлөйт элек. Арендан кимге төлөйт элеңиздер? Өзүбүздүн немебизге, хозяйкабызга төлөйт элек. 800дөн 15 миңден төлөгөндөр бар да. А хозяйкаңыздар кимдер? Израиль деген. Жок, ал мынау темир жолго кандай тиешеси бар? Же темир жолдун кызматкери? Ал өзүнүн ошо неме частный немеси экен да бер. Ал темир жолдун территориясы ага кантип частный болуп калат? Частный болбойт да. Азыр мисалы наркы дубал боло турган болсо, же мына үй боло турган болсо, үйдөн наркы жагы аныкы болсо керек. А үйдөн берки жагы темир жолдун территориясы болуп калат да. Анысын билбейт экенмин. Төлөгүлө десе төлөй бергенсиң. Бирок кызыл китеби бар эле да. Жок, Мына менден мурун мына эжелерде эле. Жок, кызыл китеп муну темир жолдун территориясына болбойт да. Эми бардым деле мына туура кеткен контейнер бар эле кызыл китеби бар экен да бу жерде. Анда темир жолду кошуп жеп алсак керек да анда. Кесип. Макул. Так, Жалал-Абадтагы абал ушундай экен. Мына жагын кашалап коюптур. А бул жагында автобустар турат. Бул эмнеге базар болуп кеткен бул жер? Кадимки эле көчө экен го? Асфальты бар экен, арык бар экен, тротуар бар экен. Эми ошо сен жардамың менен билебиз эмнеге базар экенинчи. Эми билебиз да. Биз деле билбесек, биздин автобустарыбыз ошого неме кылат. Эми аны сен жардам берип айтып бересиңер эмнеге базар экенин. Мына сатуучулардан сурайлы, булар деле айтып бере албайт. Толукканды. Мына ушулай. Көчө базар эмес да негизи. Көчө базар экен да бирок. Көчө базар эмес. Эми бу жерден кууп атат, өздөрүнчө чыгып алып атат ушунда. Жок, бир башка жерге сунуш болбой атса керек да. Сунушун билбейм го. Бул жазылып айтылып атат мэрияга да. Мэрия реакция кылышат эми. Жок, мисалы мынау буларды бул жерден кууш үчүн, көчөнү көчөдөй кылыш үчүн буларга башка бир жерде сунушташ керек да эми. Ошондой сунуш болуп атабы, болбойт атабы сиздерге? Мен деле өтүп аткан адам эми болуп атса керек эми неме кылганда эле. Мына автобустарга тоскоол өтүп атканын көрүп атам мен. Ооба, турат го. Мына жолдун жарына чейин туруп атабыз. Мыякты неме кылды. Мына эмне жөн эле турат? Адам салып кетем. Салам алейкум. Кандайсыздар? Адам салам деп ушинтип тура береби? Аркасында адамдар. Аркасында келишип турат да. Эми сен жардамың менен билебиз да, эмнеге турган, эмнеге базар. Бул Жалал-Абадтын базары ушул жака чейин келеби? О, наркы жакта жолдо бир кичинекей эле базардай эле го. Базар. Ошондо бияга Нагим айтмат бага. Бул Бакиева, Жусуп Бакиев. Болду, түшүндүм. Чехова, бияга ошого. Бул жагда наркы жака туташып кетет окшойт, ал дейм. Кандай дейсиз ушул? Мына жакшы элеби? Биз нарактан угабыз да Жалал-Абад 5 болуп кетиптир деп. Эми сени тиктоктон деле көп көрөм. Бул жер негизи Телторат майданына базар салынып атат. Ошол жака көчө турган базар да, Убактылуу. А бирок бул убактылуу деп качандан бери ушундай? Билбедим, мен дагы мейманмын шаарга. Шаарга меймансызбы? Макул. Рахмат. Мындан карасаңар. Арык турат. Мына жакта тротуар турат. Бардыгы бар, бардыгы салыныптыр, асфальтталыптыр. Жакшы. Бирок мына жак арык өзү мына соода жай болуп кеттир дагы. Парковка жок. Жол ушул. Мына автобустун турганында бир 10 мүнөттөй болуп калды окшойт. 10 мүнөттүн ичинде жылган жок ушул, жөн эле турат. Адамдар ичинде бышып калса керек. Алма канча болуп атат? Салам алейкум. 4 килограммы 100 сом болуп калыппы. Алма быйыл кор болду, да? Алма быйыл шалганба болду, да? Так, мына Жусупбек Бакиев көчөсү экен. Азыр мен түшүнгөнүмө караганда. Наркы жагы Чехов көчөсү экен. Алейкум ассалам. Анан бул жагы илгерки базар окшойт.
Ал базардын чегинен ашып, ташып чыгып, мына кадимки көчөнү базар ээлеп калыптыр, каптап калыптыр. Анан ушу эл ушул жерде болот деген окшойт. Элдин бардыгын баягы мына маршруттардын бардыгын ушул базар аркылуу өткөрүп, бул жер пробканын пробкасы болуп калыптыр. Пробканын мекени болуп калыптыр. Туурабы? Сиздерди эже качан каяка көчөсүңөр деп атат эми? Ага чейин отура бересиздерби эми? Мен билбейм, мен ошо айдап атат, бирок. Айдаганда эмне кыласыздар? Каяка качасыздар? Мына жака киребиз. Анан кайра чыгып аласыздар. Анан эми отуруп тиргилейик энди. А бул жерде салык балык деле эч кимге төлөбөсүңүздөр керек. Же Кароолго төлөйсүздөр? беребиз. Кароолго берип коесуздар. Макул. Ошо могул жака кирдейт, ушакта киребиз кээде. Анан кийин базар бүтсө ошака көчүрөбүз деген ой барбы? Макул эжеке, рахмат. Но базар каерден башталып, каерден бүтөт өзү? Nereden başlabat? Narağın arka sunga çeyim evet. Мунун ичи базар. O. Ошон үчүн мына автобустардын бардыгын ушу көчөгө салганбы? O. Бирок мына жагы болбой калыптыр, а? Bu yanında da bazar var. Adilet pazar var. А, дагы базар барбы? Булардын бардыгын эмне кылыш керек сиздин оюңузча? Çıldırış gerek. Каяка? O ne kadar pazar salып atat koşa kayıt ettim. Качан дейт? 2 yılda dedi o. 2 жылга чейин ушинтип чыдайт экенсиздер да эми, O acır öyle. Бирок ошол базарды бир Böyle жерге bayla yok. бир жерге базар кылып, азыр ал жака ушунун бардыгын ал жака жаңы базарга алып бара турган болсочу, ал жакта кудум ушундай бир кайнаган быкы-чыкы жер болот да. Ошого окшогон базарларды мындай чачып, майдалап, шаардын ар тарабына чачкан жакшыраакпы дейм да. Бир жерге топтой бербей. Bolot anda kızı. Bирок эми мээре абедеттен. Балким жери жоктур. Баягы. Балким чында эле ошо бир жерде чогуу кайнасын деп аткан. Баягы. Сен билесиң же сен себеп билеби дегендей болуп аттың. Макул. Машиналардын кетип аткан ылдамдыгын көргүлө ушул. Мына азыр Чехов көчөсүндө кетип атабыз. Чехов көчөсүндөгү бир кызыктай нерсени айтып берейин. Ортосунан бөлүнүптүр. Машиналар бири-бири менен мындай кагышпай, түртүшпөй, карама-каршы тилкедеги машиналар өз-өзүнүн багытында жүрөт экен. Анысы жакшы. Анан ортосунан монантип жарып, мындай жашыл аянтча кылыптыр. Дарактар менен бөлүптүр. Бирок эккен дарактары ушул. Көпчүлүгү куурап калыптыр. Куурагандан сырткаркысы эми мына ушул арчалар экен. Мен дагы суроо да менде. Бирөө арча эксе эле баарын ошону туура эле арча эге бересиңерби? Неге бул жерге мындан башка дарак эксеңер болбойт? Эмне үчүн мындай бир чоңураак дарак эксе болбойт? Эмне үчүн бир көрктүүрөөк дарак эксе болбойт? Эмне үчүн көлөкөрүүрөөк дарак эксе болбойт? Эмне үчүн жазы жалбырактууну эксе болбойт? Эмне үчүн ушул жерге ушуну эле эгип коебуз? Эми наркы эки бетинде орун жок окшойт, макул эми аны түшүнөм, ортого жылдырыпсыңар. Эки бетте жолдун эки жагында боло турган даракты ортого чогултуп бир кылып коюпсыңар, макул, жакшы. А бирок ошону да кыйратпапсыңар да. Базардын ичине кирбей эле коеюн. Эми базар баягы эле базар. Бирок базарды жылдырабыз дешип атыптыр азыр элден сурасам. Бирок ал базардын жылышы дагы 2 жыл дейт. 2 жылдын ичинде бул жер дагы ушинтип кайнап отуруп турат окшойт. Анан негизи эле базарды жылдырганда өзү кантип жылдырыш керек өзү? Бардыгын ушу ойдон алып барып бир жерге топтоп койгон жакшыбы, же мындай разброс кылып шаардын башка жерлерине мындай азаздан чакан кылып жылдырып койгон жакшы болобу? Мисалы мен ошону каалайт элем. Себеби базарга деп шаардын аркы четинен бул четине барып, анан ал жерде пробкада туруп, нерв болуп, анан бирдеме алып кайткандан көрө, базардын ар жеринде мисалы бир чакан базарлар боло турган болсо, ошол жерге мисалы кайсынысы ыңгайлуу болсо, ошол жерден өтүп кетип атсаң, тие калып эле бирдемени алып кете берген. Мен оюмча элге дагы ыңгайлуу болот. Анан элдин бардыгын бир жерге топтой бербейсиң, бардык бир жерди пробка кыла бербейсиң. Шаардын ар жеринде мындай ыңгайлуулук болмок деп ойлойм. Мына жагын алалы. Бул жагында тротуар дегенди же жутуп алышкан, же чындап эле тротуар жок, билбейм. Азыр мына жагында бир Бакай банк деп курулуш курулуп калыптыр. Парковкасы мына жолго чыгыптыр. Бул жагы эми бир катар бир гана эми ушун мындан карасаңыздар, жол өзү чоң экен. Жол кыйла эле чоң экен. Ошол чоң жолдун азыр бир тарабына машиналар көлдөлөн коюлуптур. Тизилиптир, кадимкидей парковка болуп калыптыр. Бир жагына капталдан коюлуптур. Анан ортодо бир эле машиналык жол калыптыр. Бир эле машиналык. Бир машина гана жүрөт экен, экинчи машина жүрбөйт экен.
Буга шаардын бийлиги ушинтип эми ушундай жүрсүн деп тартып киргиздиби эми ушундай болсун дедиби мен түшүнбөдүм. Саламат, жакшысызбы? Ден соолукта. Фильм көрө турган күн бар экен. Рахмат. Жакшы. Ала чакка тынчпы? Үй сиздики окшойт, а? Ооба. Ака сиздин эсиңиз жогораак окшойт деп атам. Тынчтыкпы? Элдин балдары монантип чыгып жолду тосуп тротуарды ээлептир. Сиз не ээлебей отурасыз? Мен чыкпадым да. Неге? Убагы келгенде, красный линияга келгенде, Элге окшоп эле чыга бербей элеңиз. Жок, Жүткүлүп эле. чыгып кете турган болсом, убагы келгенде киргизет. Өзүмө зыян келет. Ошол. Жо, мен айтам да, мыналар демек сизден көрө акылдуураакпы, эмне? Жок, эми ар ким өзү үчүн жооп берет, алар эми чыгышты да. Так, мындай кылалы да. Наркы жол. Союздун малындагы жол. Мына жерде столба турат. Столбадан кийин мына 1 метрден ашык жерден кийин мынантип арык бар экен. Анан арыктан кийин дагы мына ченеп көрө берейин, а? Мына 1, 2, 3, 4 метр кенен жер бар экен. Мындайраак алганда 4 метр. 3,5-4 метр калыптыр. Бул 3,5-4 метр жер көбүнчө баягы жолдон кийин тротуар менен жанагы жашыл зонага деп бөлүнөт. Жолдун жанында сөзсүз баягы жашылдандырууга деп жер калтырылган илгертен. Илгерки архитектурлардагы мындай архитекторлор булар келесе болгон эмес. Алар дагы анча-мынча окуган, архитектуранын эмне экенин билген, жок дегенде архитектуранын азбукасын билген кишилер болгон. Бирок кийинки 90-жылдан кийин бизге ушундай бир жетекчилерге калдык эми. Архитектуранын оосын дагы түшүнбөйбү деп ойлойсуң да. Ушу архитектураны сатып атканда ушул эми эч нерсесин калтырбай эле сатып бергендер. Мисалы, мына бир тепкич. Мына тротуар тура турган болсо, ошо тротуардан жеген мына бир тепкич. Наркысы бир тепкич, андан кийин нар жагы бир тепкич, ошентип тепкич болуп туруп жолго чыгып кеткен. Кадимки чоң жолго чыгып кеткен. Бийлик ошону көзөмөлдөш керек. Ошонун үчүн отурат бул жерде, ошонун үчүн айлык алып атат. Бийликке, мына жердеги жергиликтүү бийликке, республикалык бийлик дайындап полномочияны берип атканда, ушуга окшогон нерселерди көзөмөлдөйсүн, иреттейсин деп укукту берген. Ошон үчүн айлык берип отурат. Мына ушул көчө Ажыматов көчөсү деп аталат. Бул дагы ошол жакында бүткөн жолдордун бири. Анан мунун бир жакшы жери, анан бир жаман жери бар экен. Жакшы жери жол бүтүптүр. Бүткөндө дагы жолдордун көпчүлүгү 2-ден 4 тилкелүү болуп бүтүп атыптыр. Бул шаардын көп эле жеринде 4 тилкелүү экен. 1 тилкелүү жерлер аябай аз экен шаарда. Бүтүндөй шаардын ичин 2-6 тилкелүү кылып жасап атыптыр десем болот. Ошонун ичинде мынау 4 тилкелүү жол экен. Бирок 4 тилкелүү жолдун мынау чекесинде мындай токтой коеюн десең, ошо токтогонго обочина калтырылбаптыр. Анан бул бир жагы, экинчи дагы бир жагы мынау жол жаңы салынган үчүн бир дагы дарак жок. Дарактарды азыр быйыл эгишет окшойт. Эгерде быйыл эге турган болсо, кандай дарактарды эгет? Кайра эле келип, баягы ийне жалбырактууларды эгеби, же жазы жалбырактуу чоңураак, мындай жакшы көлөкө өрө турган жалбырактар эгилеби? Дарак демекчи, мына жагын караңыздар эми. Бул жакка дагы ушул акыркы 4 жылдын ичинде курулган жаңы парк турат. Парк кимдин атындагы парк, кандай парк экенин мен билбейм. Бирок азыр мындай карасаңыздар, паркка болгон муктаждык ушунчалык курч. Ошон үчүн тетигинде ушундай ысыкта, ушул азыркыдай аптаптуу аба ырайында дагы дарак жок болсо дагы, көлөкө жок болсо дагы ичинде балдар жайнап жүрөт. Себеби паркка болгон, бакка болгон, таза абага болгон, жон гана эс алып мындай кеңирээк мындай жерде жүргөнгө Жалал Абадта ушу муктаждык абдан чоң да. Ошон үчүн азыр жаңы райондор пайда болуп атат, жаңы көп кабаттуу үйлөр пайда болуп атат. Элдин саны көбөйүп атат. Элдин мындай финансылык мүмкүнчүлүктөрү дагы бара-бара өсүп атат. Ошон үчүн алардын эс алганга убактылары дагы пайда болуп атат. Бирок болгон менен эс ала турган жерлердин мындай көп эмес экени өкүндүрөт. Ошол бирөөсү ушул экен, эми жаңы салыныптыр. Бирок мына дарактарды караңыздар. Мисалы көпчүлүгү мынау эмне деп коет, жана туя деп коебу, ушу сыяктуу кичинекей дүпүйгөн арчалар. Мына жактагылар эски дарактар окшойт. Булар кандай болот билбейм. Азырынча мен жалбырагын көрбөй турам. Мындай парпай өскөн, батыраак өскөн, көбүрөөк көлөкө өрген, ушунчалык чоң, баягы бат өскөн дарактардан
жазы жалбырактуулардан эгилсе жакшы болмок. Бирок азыр аны көрбөй турам. Эми Жалал Абадтагы азыр чоң курулуштарды дагы атап өтөйүн. Азыр мынау курулуш аянты бул Жалал Абадта боло турган эң чоң борбордук базардын курулушу экен. Бул Кытай инвесторларынын жардамы менен курулуп атат деп атышат, бирок мен ушул боюнча так толук маалыматым жок, бирок жалпы аянты 20 же 22 гектар экен адашпасам. Анан бул курулуш ушул базардын курулушу 2026 жылдын бир ортолорунда бүтөт деп атат. Ошондо дээрлик ошол 1 жылдай убакыт калыптыр. Ошол 1 жылдын ичинде бул жерде толук бүтө турган болсо, анан шаардын ичиндеги базар аттуунун бардыгын көчүрүп ушул жерге алып келет экен дагы. Базардын ичиндеги азыркы базардын ордуна, шаар ичиндеги базардын ордуна көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун баштайбыз деп турушат. Азыр бул жерге дээрлик угушума караганда бир 2000ден ашык машина парковка боло турган жайы болот экен, андан сырткары чоң соода жайлары болот экен. Кыскасы азыр курулуштун кетип аткандагы темпи ушундай. Мына көчөгөн карасаңыздар, эң кызыгы бул жерде 4 тилкелүү жол экен. Наркы жака 2 тилке, берки жака 2 тилке болуп, жол кенен, жакшы, тегиз. Бирок мына тротуар дагы жакшы. Бирок карасаңыздар, баягы таптакыр дарак өспөй турган чөлдөгү курулган шаарга окшоп дарак жок да. Мына жөн эле мына столбалар, курулуштар, жол, машина. Андан башка мындай көркөмдүү эч нерсе көрө турган эч нерсе жок. Ошон үчүн азыр кандай кылат билбейм, мына жактарга эгеби, наркы жакта дээрлик дарак эккенге орун калбагандай. Бирок кандай болбосун дарак эгилиш керек го деп ойлойм да. Себеби Жалал Абад эми мындай күн ысык, эмнени эксең дагы көктөй турган, көгөрө турган жер, жаман эмес. Демек бул жер мындай дарактуу, көгөргөн, жакшынакай, көрктүү шаар болуш керек деп ойлойм да. Анан дагы бир эми бир жакшы нерсеси мага аябай жакты. Жалал Абадта эркиндик, жаштык дегендей көчөлөр бар экен. Мисалы, Ошто карай турган болсок, же башка шаарларда көбүнчө ушуну байкабайм. Көп жерде ушул баягы ар кимис эле өзүнүн атасын лоббировать этип эле ошол Паланчиев, Пустанчиев деп эле баягы аты жыты белгисиз көчөлөрдү, аты жыты белгисиз адамдардын аттары ошол көчөлөргө аталып калган да. А бул жерде мисалы мына жаштык эми бирөөнүн аты эмес. Бул жакшынакай сөз. Мисалы бая бир жерден көрдүм, Эркиндик деген көчө бар экен. Эркиндик деген дагы мындай жакшы. Ушул Жалал Абадтыктардын ушул саясий сабаттуулугу мага жакты. Себеби башка жерлерде жана айткандай ошол ар кимиси өзүнүн атасынын атын койдурганга шаша беришет да. А бирок жөн эле мындай сөздөрдөн койсок болбойбу? Мисалы илгери Өрнөк деген айыл бар эле, Кеңеш деген айыл бар эле, ушундай Жаштык деген айылдар болот эле. Дагы кандай? Ушул сыяктуу да, эми ушундай бир сөздөрдөн, мындай бир идеялардан улам пайда болгон сөздөрдөн көчөлөрдү атасак дагы жакшы болот экен. Ошонун жакшы мисалы Жалал Абадта бар экен. Мына караңыздар, мына Жаштык көчөсү деп турат. Кандай жакшынакай ат. Бая бир жерден көрдүм, Эркиндик деген атты көрдүм. Ал дагы жакшынакай, мага аябай жакты. Мындай саясий аттар экен да, саясий атоолор экен. Паланчаев, Пустанчаев дей бербей. Анан эми бизде билесиңер да, ушул люктар эч качан жол менен барабар болбош керек. Анда бизде күнөө болот, чоң күнөө болот эгерде тегиз болуп калса. Ошол күнөөнү кетирбеш үчүн биздин чоңдор дайыма ушул нерсени же бир 5-6 сантиметр ылдый кылып коюшат. Же болбосо 5-6 сантиметр, керек болсо 10 сантиметр монтип, кодойтуп, баягы жолдун деңгээлинен өйдө кылып коюшат. Так, мына азыр бир көп кабаттуу үйдүн алдына келдик. 47-чи деп турат. Ошол 47-чи көп кабаттуу үйдүн короосу. Эми короо кеңир экен. Эмне кылсаң жарашат экен. Бардык нерсеси бар экен. Бирок балдар ойноочу аянт жок экен. Анан эми бир жагынан караганда ушул көп кабаттуу үйлөр өкмөттүкү эмес, мэрияныкы эмес. Бул элдики. Анан азыркы жаңы курулуп аткан үйлөргө талап болуп атат, ошо балдар ойноочу аянты менен бирге куруп бергиле деген. Аны баягы куруучу компаниялар куруп берип атат. Бирок ал бир күн сынат, анан бузулат, ошентип анан талкаланып жок болот. Жок болгондон кийин кайра эл өзү ошону куруп алыш керек өзү негизи. Мындай тартип боюнча. А бирок
мында дагы башта болсо керек. Анан азыр ошол талкаланып отуруп акыры жок болду, иши кылып азыр эч нерсе жок экен. Эми муну кылуу баягы элдин өзүнүн жумушу өзү негизи. Себеби мына үй ушул жердеги бала элдики. Муну куруп берүү эми өкмөт эми макул эми куруп берейин деп куруп берип койбосо, көбүнчө эми эл өзү куруш керек болот. Билбейм, эми эл курабы, курбайбы. Ушундай. Анан мынага окшогон ушу балдар ойночу аянтта ушуга окшогон таштандылар жатат. Булар эмнеге жатат мен түшүнбөдүм. Мисалы, эгерде бул бузула турган болсо, муну алып коюш керек беле, тегиздеп жакшынакай кылып коюш керек беле? Мынага окшогон балдар арматуралардын арасында ойногон кооптуу болсо керек, а? Же ойной бересиңер мунун үстүнө чыгып зымдардын арасында. Так, ошого окшогон нерселерди алып иреттеп коюу маселеси бар экен. Так, бул жер баягы эле Жаштык көчөсү. Жаштык көчөсүндө дагы мындан караңыздар. Дарактын орду бар экен. Бул жагында дагы Батырбек Себолгудай, бирок наркы жагында жок экен. Анан жолду муну дагы жакшы, эми 4 полосалуу кылып, 4 тилке кылып жакшына салыптыр, маселе жок. Бирок дарак жок. Карасаңыздар, жанагы арабтардын шаарларындай болуп калыптыр да. Эми бизде кыргыздарда эми жаратылышыбыз жол берет да, Кудай берген жаратылыш бар. Ошол жагынан алганда бизде эгилиш керек эле деп ойлойм да. Мына ушул 47-чи көп кабаттуу үйдүн мынау капталында ушул кичинекей жер бар экен. Ушул жерди кимдир бирөө алып мынантип гилас эгиптир. Мына 1-2 түп гилас бар экен. Атыр гүлдөр бар экен, роза гүлдөр. Анан мына жерде 3 түп гилас экен. Мына жагында терек экен, аркы жагында алма бирдемелер окшойт. Негизи шаар мэриясы өзү менин оюмча бардык баягы нагрузканы, бардык жүктү өзүнүн мойнуна ала бербей, бардыгын шаар гана кылыш керек, шаардын бийлиги гана кылыш керек дедирте бербей, негизи бир акцияларды уюштуруп, мисалы ким кайсыл көчө мисалы өздөрүнө гүл эксе, же кайсы үй бүлө, кайсыл үй, кайсыл кожолук өзүнө ушинтип көркөм кылып гүл эге турган болсо, ошого мындай бир артыкчылык берилет, же болбосо бир мындай бир жылдык коммуналдык төлөмдөрдөн бошотулат, же болбосо светтен бошотулат, же дагы кандай десек, ушуга окшогон бир жеңилдиктерди берип, элди кызыктырып болсо дагы жанагы гүлдөрдү эгүү маданиятын элге сиңирип берсе дейт элем да. Же болбосо мисалы дарак эгүү маданиятын, же дарактарды мындай акция менен элге дагы эктирип кызыктырып койсо болмок да. Азыр ошол нерсе жок. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Шаарыңыздарда эмне дараксыз болуп калыптыр? Жолуңуздар көбөйүптүр, кеңейиптир, жакшы болуптур, дарак жок го? Дарак алып койду да, ушу чоң жолду. Дарак бар беле өзү? Ооба. Азыр эми кандай дейсиз? Муну бир жерге эгиш керекпи дарак? Эгиш керек да. Кандай дарактарды эксе дейт элеңиз шаарга? Эми көктөмдөр жакшынакай дарактарды эксе болот. Ушу жакшынакай дегенде эмнелерди көргүңүз келет эле? Арчабы же? Макул. Бул эски ошол мурда Союзда курулган ошо ойдон турган үйлөр окшойт, а? Мурунку үйлөрдө бул общежитие деп коет буну, дом эмес. Бул эмненин общежитиясы? Кайсы мекеменики экен? Финемдин общежитиясы. Так, бул 4 общежитие. Бу жерде балкон деген жок, газ деген жок. Газ жок бул жерде? Ооба, ошондой. Эмнеге газ жок? Бизге мүмкүнчүлүк болбойт экен да газ киргизгенге. Бирок мына көп кабаттуу үйлөрдө барбы наркыларда? Булар домдордо балам, буларда болот да. Бизде гана жок, 4 гана общежитияда. Мынау алдын эмнеге мынау тосуп алган коргон кылып? Ал неме машина койгон стоянка. Сиздер өзүңүздөр тосуп ошентип бөлдүңүздөрбү же кандай? Билбейм, мен келгенден баары ошондой экен да, түшүнбөйм. Ошентип түрө берген жакшыбы же мындай? Эми балам кандайсы кечээ айтып атышат эле бу жерде аян эме болот деп, балдардын ойногон жери болот деп. Аянча болот деп аткан, билбейм. Муну эмне ишкана бул? Бул управа. Азыр барбы жокпу бул? Келлек управа. Келлек дегенде кандай? Бүгүн көчүп келелек да, алар башка жерде да. Келелек. Эми ачылат да? Эми ачылат. Уже даярдап койгон келелек.
Tomay мына мусорубузду бир жакка жылдырсанан келишет окшойт. Алдыда мусор бар да. Балдар ойнойт бул мусорда. Аны сиздер маңдайыңыздарга коюп алыпсыздар, Маңдайыбызга коюп алганбыз. Ооба. Да. Эми бир эле адам колунан келбейт экен да балам. Ошо учурда мен бар элем сизден менен чечилбейт деп эле болбой эле коюп коюшкан. Күн ысыганда үйгө беймирал жыттары Эмне жыттанганга чейин алынбайбы өзү? Жок, алынат. Жыттанта койбой эле алып турса, Жок, жыттанбаса керек. тез эле алат. Мусорда айып жок балам. Просто бар багындай жыты бар болот экен да. Алат, албай койбойт, алышат. Алышат мусорда. Отопление Отопление жок балам, багындай эле печке сайылып иштетебиз. ток менен эле отурат экенсиздер да? Ооба. Демек анда газ жок, отопление жок. Суучу ысык суу. Музак суу бар, арыштондор койдуруп алганбыз, кадимки домдой эле, просто газ гана жок да бизде. Канализациясы? Бар, бар ордунда. Бир гана газ жок балам бизде. Газ менен жылуулук жок да? Газ ошол эле. Башкасынын айырмасы жок. Дом Анан жылуу элеби кышта? жылуу эле. Билбейм, мен үчүн жылуу, мен жак күнгө карайт да, күнгө. Анан билбейм калгандарынан балам. Мен үчүн жылуу эле. Макул эжеке. Сиз негизи Жалал Абадта турасызбы өзү? Биз азыр Спутникте жүрөбүзбү? Спутник көк артта бу жер. Спутник өзү кайсы жерде? Бар бул жака. Нары кетемби? Бул эме Спутниктин эмеси экен да, мындай четирээк жери окшойт. Көк артта чет. Эмне келдиңер десең? Мен эми ушул Жалал Абад менен таанышайын деп эле келгем. Азыр мисалы жакшы экен, жолдор жакшы экен, мобилдүүлүк жакшы экен. Көп жолдор 4-6 полосалуу экен. Анысы жакшы экен. Бирок монондой экен да. Эмнеге монолор мынтип турат дейм да. Мынау комок эмнеге турат, наркы эмнеге турат, мынау эмнеге турат, мынау забор эмнеге тосулган? Эми тазаланып атат да буяк. Же бул жака али шаардын эмес колу жете элекпи? Чети очуда, жок. Ак болуп турбайбы дом. Ошонун жаны бүт магазин эле. Ошо делер алынды да азыр. Алынып асфальт, туаты бар. Полный жаңыланды. Эми бул жак эми өтөт да. Эми билбейм эмнеге турган. Мына магазиндер жаңы коюлду. Жакшы эле. Мисалы мынага окшогондорду же алып бирдеме кылыш керекпи, же болбосо ушул жерде бир ашар бир нерсе уюштуруп, мына жерди жашылдандыргыла, өзүңөр калаган дараңарды эккиле, бирок дарак эгилсин, ачылсын дегендей бир акцияларды уюштуруш керек беле дейм да. Мунун бирөө элеп алган окшойт, Тосуп. Алейкум ассалам. Бул жакшы болуп атат. Жакшы болуп атабы? Жакшы, азыр. Мен ичим чыкпай атпайбы? Калды да, эми келип атат. Бул жактарга. Же сиз айтпайсызбы? Сен мурда келип көрбөпсүң деп, Же ошондойбу? Бутур келгениңде вообще. Макул болуптур. Бул өзү. Муну сиздер бирөө жарым ач муну эмнеге тосуп алдың деп айтабы? Жок. Неге? Бул өзү кыйла болду, тосулганына. Бир мен келгениме 10 жыл болуп аткан болсо ошондой эле тосуп койчу болду. Ошол бойдон эле кабыл алып отурасыздар. Ошондой эле кабыл алып отурабыз эми. Неме кылат элек буну жылдырбаса бунучу мына балдар көрүп атасың кечке шээрде. Ушул жерде кичине жер ажыратып же неме кылып кичине балдарга оюн зок кылып кичине бирдеке неме кыла турган болсо кичине Муну балдар ойнойчу аянтты эми сиздер өзүңүздөр кылышыңыздар керекпи же сиздерге өкмөт кылып бериш керекпи? Эми кана өкмөт кылып берсе? Өкмөттү деле карап отурбайт элек эми. Жок, өзү негизи мындай да. Бир жагынан алганда мына жаңы көп кабаттуу үйлөр курулуп атпайбы? Аларга талап болуп атат, куруп бер деп. Бирок ал бир эле жолу. Ал кайра-кайра ошол курулуш компаниясы кайра-кайра куруп бербейт. Бирок баягы балдар ойночу аянтчаны бир жолу кургандан кийин ал бузулат, сынат, талкаланат. Ошол учурда аны кылып бергенге өкмөт милдеттүү эмес. Милдеттүү эмес. Бала сиздердики. Ошол жанагы балдар ойночу жанагы жабдыктар сиздердики. То есть аны адамдар өздөрү балдар үчүн кылып бериш керек да. Кылып бериш керек. Эми караңыздар. Мына жерде эми башында ошо курулганда андай балдар ойночу аянт бар беле, жок беле Союздун малында билбейм. Бирок азыр деле ошол да. Азыр эми үйүңүздөр бар экен, балдарыңыздар бар, аянтыңыздар бар экен. Куруп алыш бир жагы өзүңүздөрдүкү да. Бул азыр жанагы немеге өтүп кетет да, оны чекетип турбайбы? Огород болуп турган жер, оны отурган жер. Ушул жагы полный муну немеге карап калгат. Өкмөткө караштуу. Өкмөткө карап калат бул. Мына менен мына сакылып же мунун чек арасын билесиздерби? Мисалы сиздердин чек араңыздар кандай? Магазиндикиби? Жок, мына үйдүкү. Үйдүкү мен бир укканымда ушул бир 2 метр 3 метр бер жакадан
неме жылат деген да. То есть ошону менен эле анын чек арасы бүтөт. Бүтөт. То есть анда мына жер сиздердики экен да. Бул шедики. Анда сиздер айтпайсыздарбы архитектурага барып биздин чекти чыгарып бери айланайын. Биздин жер канчалык? Анан ошо жерден баштап биз ошого мындай бир иреттүү кылып машина кое турган бир катар эме кылалы. Андан сырткары балдар ойной турган жер кылалы. Анын ошол чек арасын аныктап берип ошого каратып иш кылалы дебейсиздерби? Жок, эми ошону эч ким неме кылган адам жок. Бир адам айтат, калган жаман көрүнүп калат да. Калганы жаман көрүнүп калат. Эми бир өзү айтабыз, жаман көрүнүп калабыз. Анан неме кылса ушу кана эми ушу оюн зоок кылып, кичине балдарга неме кылып берсе, калганын эми сынса, неме кыла турмаса, акча чогултуп, өзү кайра оңдоп, түзөп, кемчилигин дагы өзү турлап, бир аз акчадан чогултуп туруп, ушундай кылсак деген ойда. Мисалы үчүн эми мен мисалы үчүн азыр кетемин, ушу бойдон 2 күнөн келем. Сменге кетип атам да ишкечи. Келем дагы уктасам, ушу балдарына көрүп атасыңар, саат 7-ге, даже 8-ге чейин ызылдашат да. Уйку жок. Ойной турган жер жок. А бул азыр дагы бир аз неме кылдыңар? Дагы 1-2 сааттан карасаңар, ону кир жайылып турган жерден, ошодон жана тап кечке тоо ойношот. Ал жагы да эле бар. Булар балдарга шарт жок болуп атат да. Түшүндүм, макул. О, шаарыңыздар менен таанышайын деп келдим эле өзү. Жок, жакшы да, бул шаар, мына шу шаар ушул энди турган. Мен өзү бу жерде эмесмин, Баткендемин. Баткендесизби? Мен Баткендемин. Баткенден келип эмне кылып жүрөсүз? Баткенде бияка келдим да, ана. Бала чака ушул жактабы же? Жок, Алла жолдо жүрөм, Алла жолдо. Дават кылып жүрөсүз? Даватта жүрөм. Азыр мен шериктерим келмекчи, жерге коюп кеттилер да. Бул азыр даваттын кандай формасын кылып атасыздар эми? Баягыда Жөн, баягы немеде эле да, баягы мешитте эле өтөт. Мешитте эле баягы неме кылып, баягы кылып. Баягыда президент чыгып айтпады беле, эми баягы үйлөргө кирип тыкылдатып адамдарды Көчөгө мындай, көчөгө бир чакырып 2-ден болуп барып, мешитке чакырып коебуз көчөдө эле. Үйгө тыкылдатпайбыз. Жакшы экен анда. Жалал Абад кандай экен? Сиз мындай салыштырып атасызбы өзүңүздүн Баткен менен? Баткен менен Жалал Абад жакшы шаар экен, кең, мындай жакшы шаар. Неси жакты, неси жакпады мисалы сизге? Жакканы мына эл жакшы экен, эл жакшы экен. Элдин неси жакшы экен? Элдин мындай адамгерчилиги жакшы экен да. Биз мына мечиттен көрүп атабыз да. Неме кылып. То есть эли жакшы экен дагы? Жакшы, анан шаары мына өсүп келе жатат экен. Шаарларына ар жерде немелер курулуп атат экен, курулуштар, үйлөр неме салынып. Жакшы да, Баткенде да ушул. Азыр иш жакшы. Президентибизге баян Канчыбек Тайшиповдер жакшы иш алып барып атат эл үчүн. Баткенде кандай болуп атат? Баткенде да ушул абал, Баткенде жакшы болуп атат. Саламат. Баткенде дагы ушинтип кесип атабы дарактарды жогон? Жолдорду таза кеңейтип, үйлөрдүн немелерин кылып атат. Ошондой иштер болуп атабы? Болуп атат Баткенде да. Шаардын ичинде. Шаардын ичинде. Баягы базарыңыздар эмне болду, эски базарыңыздар? Базар ол жокору жылып атат. Жокору базар түштү. Жок, орто базар азыр жоюлдубу же жоюлбу? Жоюлуп энди жоюлуп базардын орду базар түшсө жылат. Мал базарыңыздарчы? Мал базар жылып кетти. Кетти, жакшы болуп тур. Мал базар трассанын боюнда эле да? Мал базар жокору жылып кетти, чоң базар түштү. Барып машиналар ушундай эле барып көкал немелери менен таяр түшүгүлө барып түшүрүп. Жакшы кетти. Канализацияңыздар бүттүбү, бүтпөдүбү? Канализация онун ончо кабарым жок экен да. Суучу? Суу жакшы болуп атат. Суу баягыда чыкпай атты эле го көп жерине. Мен барганымда. Энди башка жерлерде чыкпай аткандыр го. Бери чыкчу жерлерден чыгып атат. Эми чыкчу жерден чыгып аткан менен эми баарына тегиз чыгыш керек да, кызыксыз керек да, туура го. Баса олорду оңдобаса керек дейм да. Суу бар. Азыр эми Жалал Абадта көзгө көрүндүктүү эң чоң иштердин бирөөсү бул мынау көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу экен, баягы ГИКтин программасы менен. Анан мисалы мына жерде Осман Резиденс 1 деген жерине келдим. Келсем бул жерде 7 блок үй курулуп атыптыр. Бардыгы 9 кабаттуу экен. Эми ушунун ичинен мына 1-2 кабаты мындай болуп жасалгаланыптыр. То есть бул кадимкидей 1-2 кабатка кирсеңиз кадимки бир чоң эле бир баягы кымбат отелдерге киргендей болот экенсиң. Азыр мага көрсөтүп берип атышат. Биз өзүбүз чыкпай эле коелу, дурус көрүнбөй эле коелу, өзүң түшүндүрүп айтып бере бер деп атат. Эми булардын баасы жөнүндө булар маалымат беришкен жок. Менде дагы баасы, анын төлөмдүн шарттары жөнүндө менде маалымат жок. Бирок мен азыр ошо курулуштун өзүн гана көрсөтүп бергенге туура келип атат. Мына бул орусиялыкпы же белоруспу?
Россиялык өндүрүшкө таандык эшиктер экен. Эшиктерди арзан эмес деп атат. Мындай сапаты жакшы эле деп атат. Анан киргенде муну биринчи эле мындай домофон менен байланыштырган телефон болот экен. Анан бул 2 бөлмөлүү үй экен. Муну жагы ашканасы экен. Ашканасында муну газы, отоплениянын муну радиаторлору, полу, потологу бардыгы бүткөн. Анан муну жерге жанагы ашканага жанагы ашкана гарнитурасын койгонго ылайыкташтырылып коюлуптур. Анан бир бөлмөсү мындай экен. Бул жакка интернет кириптир. Интернетти муну Wi-Fi'дын модемдеринен бери ар бирине коюп чыгышыптыр. Андан сырткары бул жакка кондиционердин өзүнүн точкасын калтырышыптыр, бирок кондиционер коюлбайт экен. Анан Андан сырткары муну эшиктер ушул сапаттагы эшиктер экен. Эми мен муну Орусиянык, крашеный дегенде акрил дагы бирдеме деген түрлөрү болот экен. Эме крашенныйдын сапаты жогору болот, чем баягындай обой жабыштырган. Бул обой эмес. Бирок бул баягы өчүп кетпей, кээ бир краскаларды мындай сүртсөң колуңа сүртүлөт, андай эмес. Өчүп дагы, ийилбейт дагы. Демек жакшы бул. Так, муну кандай? Мунун немеси ыңгайсыз коюлуп калыптыр, Жок, эки жерде ортого коюлган да. Ортого коюлган менен мисалы мен мындай кирип кетип атсам, мына жерден эле басып коюп кирип кетсем жакшы эле да. Ошо бир аз туура эмес болуп калыптыр. Так, мисалы мындай ачканда эле ошол жерден басып коюп кирип кетсем жакшы. Так. Бул ушул жуунуучу бөлмөсү экен. Жуунуучу бөлмөдө мисалы 2 бөлмөлүү батирге мондай 80 литрлик мына суу ысытуучу бойлор коюлуптур. Бул мына артельге таандык экен. Анан мына кафелдер каяктыкы? Өзбекстан? Жок. Настоящий чистый китайский кафе. Китайский. Кытайдын кафелдери экен. Кафелдердин орнотулушу, светтердин тандалышы мага жакты. Так, ванна коюлуптур. Анан мунуларды айтып атышат, мына суу да чыгыптыр да уже. Суу ысык суу буга туташкан уже. Азыр буларды да арзан эмес дейт, өтө эле мындай кадимгидей сапаттуу жакшы нарсадан коюлду дешип атат. Так, үстүнө баягы натяжной потолок коюлуптур. Так. Анан бул жакта дааратканасы өзүнчө экен. Так, onu басып койгон. Ушунун ичинде эле мындай эме туура эмес коюпсуздар, бирокчу күлүштү. Так. Бул ушул дааратканасы экен. Дааратканасы дагы кафелденген, толук потолокко чейин. Бул жака бирок күзгү коюлуп атыптыр. Күзгүнү ар ким өзү коет экен. Так. Эми бул жагы дагы бир кичинекей бөлмө экен. Бул баягы спальный окшойт. Мунулар эмне үчүн пустой азырынча? Же коюлбай, же өздөрү коюп алышат, же кандай? Жок, кийин коюп берет азыр. Акырында полностью эме алып чыгышат. То есть коюп берет. Замогу урдап кетип атышат да просто болгончу. Урдаса бул жерде усталар урдайт эми башка эч ким. Жок, эми коюлуп атат, коюлбай калды, ошо тийбейт азыр. Акырында бүткөн коюп берет. Ооба. Так, бул жакта дагы мына ушул температураны регулировка кыла турган эмеси менен коюлат дагы. Жакшы экен анда. Булар баягы Европада мен көрдүм эле ушундайды. Анан Кыргызстанда көрүлө эле мындай койгондучу. Аны өтө спец азайтып алат. Ооба, жакшы экен. Азыр мунун бир жакшы жери бар. Мисалы көбүнчө азыр баягы үйлөрдү сыртынан дагы жылуулап атышат да. Буга дагы жанагы базальт менен капталган да мунун дубалы. Демек бул үй ысык болот. Пластик айнек. Анан плюс отопление берилгенде үйдүн ичи өтө ысып кетиши мүмкүн. Ошол учурда булар мынантип температураны ар ким өзүнүн каалоосуна, өзүнүн табитине жараша азайтып коюучу боло турган болуптур. Жакшы экен. Тышы мына сары таш деп коебу, сары таштан болду. Барбан. Азыр эми мага айтып атышат, ушундай объектилерден Жалал Абад шаары боюнча адашпасам 13 10 объект курулуп атыптыр. 10 башка жерде ушундай 10 комплекс экен ал. Мисалы баягы Осман резиденс 1, Осман резиденс 2, Осман резиденс 3 болуп атып, Осман резиденс 10го чейин барат экен да, мындай. Шаардын ичинде, андан сырткары жанагы Сузак, Барпы ошол жактарда да бар да. Түшүнүктүү. Ошол эми бул Жалал Абад жакынкы эмеде чындап эле мындай бир чоң шаарга айлангандай болуп калыптыр. Себеби мынча үй салынып атат, демек ушунча адам бул жерге келет, ушунча адам ушул жерге топтолот деген сөз да. Так, туугандар,
Мына жерде ушул мисалы азыр мен көрүп аткан Осман Резиденс 1 деген комплекстин астында жүрөмүн. Бул жертөлөсү. Жертөлөсү ушундай чоң машина коюучу жай экен. Бирок ушул жерден бир нерсени мындай баса белгилеп айтып коюш керек. Бул жерде бая айткандай 640 батирлүү комплекс. Бирок 640ка мынау парковкалар көп болуп көрүнгөнү менен бул жерде болгону 140 гана машинага орун бар. Демек 640-тын 140-ы. Ошондо бир 500 машинага бул жерде орун жок. Аны мындай түшүнүш керек. Анан бул ушул жердеги 140 орун бул акчага сатылат. Бул бекер эмес. Ошол жагы бар. Анан муну дагы ушул толук бүтүрүшүп, анан кийин беришет экен. Азыр мына жагынан мисалы машина кирет экен, ушул жагынан чыгат экен. Бирок наркы жагынан дагы бир ушул сыяктуу жана кирди чыкты эшиги болот экен. Анан ушул жердеги жанагы 7 блок боло турган болсо, 7 блоктун бир блогуна гана мындай жертөлөсү башка максатта пайдаланылат экен. Калган 6 блоктун бардыгы ушинтип жердин астына бири менен туташат экен. То есть азыр мына жерден кирди, наркысына уланып кете берет экен, бир жактан чыгып кетет экен. Кыскасы ушундай. Так, азыр Жалал Абадта ушул жолдор курулганда көп дарактар кесилип кетиптир дагы. Азыр мынау калып калган бир 5-6 дарак. Бул ошол жол курулганда кесилбей калган бир саналуу гана бактылуу дарактар десек болот да. Азыр ушулар гана калыптыр, эми ордуна жаңы эгилек, быйыл эксе керек эми. Жалал Абадта азыр мындай болуп атыптыр. Мындай чоң административдик имарат салынып атыптыр. Бул имарат, ачыгын айтыш керек, бул баягы ак үй менен тең эле чоң имарат экен. Мына наркы жактан дарбазасы жабык экен, ушул жерде калыптыр, дарбазасы ачык. Азыр ооз ачар болуп калды. Жан адам көрүнбөйт, бардыгы ооз ачарда болсо керек. Кыскасы ушундай. Азыр бул жерге облустук администрация, то есть губернатор, андан сырткары шаардын мэри, анан жанагы майда чүйдө кызматтардын бардыгы ушул жерге отурат экен. Ошол эле баягы мисалы УГД, УКС деген сыяктуу баягы мэриянын алдындагы ишканалар, анан кийин аксакалдар соту, аксакалдар комитети, аялдар комитети, жана башка дегендердин бардыгына бирден кабинет бергенге чамабыз жетет дешип атат. Кыскасы азыр ошол губернатор менен жанагы эмени аткаруу бийлигин, Жалал Абадтагы жергиликтүү аткаруу бийлиги бардыгы бир жерге чогулат экен. То есть ошондо жанагы бир жерден бир жерге барбай, жыйынга адамдар баягы кызматкерлер бир жерден бир жерге барбай, ошол бир кабаттан экинчи кабатка, экинчи кабаттан үчүнчү кабатка түшүп эле ушунун ичинде жанагы Жалал Абадтагы ордонун оюну эми келечекте ушул жерде болгудай. Анан бул жерде бул имараттан сырткары дагы территориясы кең экен. Муну мен тарыхын айта турган болсом, бул баягы Жалал Абадтагы атактуу түрмө. Жалал Абадтын түрмөсү ушул экен эле. Ошол Жалал Абадтын түрмөсүн азыр көчүрүп, Базар Коргонго көчүрдү деп уктум окшойт. Көчүрүп, анан бул жерди тегиздеп, мына имаратты куруп, азыр ушул быйыл колдонууга, жылдын аягына чейин колдонууга алабыз дешип атат. Анан бул жакты мына чеке белин жанагы көрктөндүрүп, благоустройствосын кылып, дарактарын эгип, парковкаларын кылып, кыскасы бүт шарт болгудай экен. Эми бул Жалал Абадтагы эми мындай бир жакшы деген, мындай бир чоң долбоорлордун бири ушул. Анан эми мен жыйынтыктап айтканда, Жалал Абадка азыр мындай болуп атат. Эми баягы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул Жалал Абадты ушул бир оңдоюнчу деп ушул тиштенип жүргөн окшойт эле. Анан ал келип азыр кээ бир жанагы жарым жалган, жарым чын кагаздар менен, документтер менен эптеп негиздеп баягы менчиктештирүү маалында бир нерсе болуп алынып калынган жерлерди азыр кайтарчысын кайтарып, анан кайтарылбай турган болсо, мисалы кустурчусун кустуруп, ошолордун эсебинен азыр көп жерлерди алып атат дагы, ошол алынган жерлерге баягы кийиктеп адамдарга үйлөрдү курдуруп атат. Андан сырткары мынага окшогон, мына мисалы мына түрмө боло турган болсо, түрмөнү чыгарыш керекпи? Шаардын борборунан чыгарып туруп, ордуна ушинтип кылып атат. Эми эмне болот Жалал Абад? Эми менин оюмча мындан бир дагы бир 5 жылдан кийин Жалал Абадтын калкынын саны дээрлик тең эсеге өсөт. Азыр Жалал Абадтын калкынын саны бир 150 миңдей экен расмий. Бирок бейрасмий алганда мындан бир аз көбүрөөк болсо керек. Бирок азыр ушунча үй курулуп атабы? Демек ошончо үйгө адамдар
келет. Мисалы азыр мен кирип чыккан жанагы ГИКтин үйү эмитен сатылып бүтүптүр. Ал деген сөз эртең бүрүскүн эле ошол жерге адамдар кирип жашайт деген сөз. Ошончо адам жашагандан кийин аларды тейлей турган дүкөн керек, оорукана керек. Анан аларды мисалы бирөө кийимин тигиш керек, бирөө тамагын бышырыш керек, бирөө чачын алыш керек, бирөө ботинкесин көктөш керек деген сыяктуу. Кыскасы бирөө ден соолугун караш керек. Кыскасы ошентип отуруп бул жерде адамдын саны дээрлик бир 5 жылдын ичинде кеминде 300-400 миң адамга жетет. Ошко жакындап эле калат тургандай болуп турат да. Эгерде андай боло турган болсо шаардын экономикасы дагы өскүдөй, салык төлөөчүлөрдүн саны көбөйгүдөй. Анан бул жерде шаарга болгон нагрузка, шаарга болгон мындай жүк дагы кыйла өсөт. Анан ошого жараша шаар мындай алганда Жалал Абад Кыргызстандагы азыр деле баягы 3-чү чоң шаар делинип турат, бирок бул 3-чү чоң шаар болгондо дагы бул азыр облустук деңгээлдеги шаар да. Азыр бул Жалал Абад жакынкы бир 5 жылдын ичинде республикалык деңгээлдеги шаарга айланчыдай болуп турат. Ошол эми кандай болбосун, эми иш болбой атат эмес, иш болуп атат экен, бирок кемчиликтер жок эмес, бар. Анан баягы артыкчылыктар, ушунча чоң акчаны освоение кылыш, ошого окшогон маселелерди булар эптей алып атыптыр. Жаман эмес, жакшы. Бирок кемчиликтер жок эмес, бар. Аны эми аткаруу бийлиги эми баягы иш болгон жерде кемчилик болот дейт. Кылыш керек. Бирок мындан дагы азыр менин оюмча азыр заман, азыркы эл жетекчилерден азыркыдай темпте эмес, азыркыдан дагы бир аз көбүрөөк темпти, дагы бир аз көбүрөөк энергияны, дагы бир аз көбүрөөк чыгармачылыкты, изденүүнү талап кылып атат. Заман ошондой, замандын чакырыгы ошондой, элдин талабы дагы ошондой. Демек, дагы тездеш керек, дагы күчөнүш керек менин оюмча. Ошол бар болуңуздар.